Кепилдештерди резиновый. Ассаламу алейкум. Бишкек шаарынын жана ушул Аламүдүн районунун багбандары саламатсыздарбы? Силер менен бак дават семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр Кыргызстанда өзүңүздөр билип атасыздар, биздин айыл чарба өтө начар акыбалда болуп калды. Мына коңшу эле мамлекеттерде ушул биздикиндей эле жерлерди пайдаланып, алар деген өтө чоң ийгиликтерди жаратып атышат. Мына Өзбекстанда алып көрө турган болсок, бир жылда 20 миллиард долларга жакшылыкча жемиш саттык. 20 миллиард долларга. 20 миллиард доллар деген бул биздин 10 жылдык бюджетибиз туган. 10 жыл биз эгерде акча жыйнай турган болсок, 20 миллиард болот. Анан ошол биздин Кыргызстан мамлекетинин бюджети болот. 10 жолу 10 барабер көп биздин бюджетте. Ошончолук жакшылыкча жемиш саттырды. Эми азыр Борбор Азия багбандар биримдиги ушул 5 жылдан бери аракет кылып, элдин бардыгына ошол ыргалдуу багбанчылыкты пропаганда кылып келебиз. Ыргалдуу багбанчылыктын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Ыргалдуу багбанчылык бул берки өзүбүздүн классикалык багбанчылыктан айырмаланып, бул бакта иштөө оңой. Эң биринчиден бунун эмне отургузгандан кийин буга деген кам көрүү керек бакка. Бакка кам көргөндө буну деген кесүү керек, обрезка. Буну жазгы, жайкы, анан күзгү обрезкасы бар. Высокорослый дарактарда бир эле жолу кесилет, ал дагы 2 жылда бир жолу кесилет дагы, ошол жылы түшүм албайт бул. Бул минусу 1. Анан адамдар айтат да, сенин багың дейт Абдулла Ташиевич 25 жыл жашайт дейт. Биздин багыбыз 50 жыл жашайт дейт. Ой, туугандар, силер эсептебейсиздерби? Ал силерге жөн эле 1 жыл жөн эле кара жыгач дарак эле болуп берип атпайбы? 1 жыл түшүм албайт да ал да. Менин багым болсо жыл сайын түшүм алат деп атам. Жыл сайын менин багым түшүм берет. 25 жыл түшүм берет деп атам. Анан кийин менин багыма эгерде азыр эми биздин кишилерге рекомендацияда баягында биз кыйын болуп баягы түрктөрдөй же болбосо ушул поляктардай кыйын багбан эмеспиз да биз. Пока азырынча биз 3-кө 4 отургушубуз керек да, полукарликти 3-кө 4, чтобы арасынан кирип кыркып мындай кичине неме болуш үчүн да баарындай. Практика болуш үчүн 3-кө 4, ошондо 800 дарак батат экен да. Же болбосо не 3-кө 3,5 отургуза турган болсок 1000ден ашык батат экен. Пока ушуну кармап турушубуз керек да. Өзү болсо стандарт эмеси дүйнөлүк эмеде баягындай системада дүйнөлүк баг отургузууда 2-ге 3 эле отургузулат. Ал жерде трактор, кичинекей мини трактор кирип фреза менен иштеп чыккатат да. Мына азыр биздикилер мына айтып атабыз, туугандар, жакшы агроном жалдаңыздар, агроном менен иштеңиздер, силер ошол агрономуңар болсо адашпайсыздар деп атат. Бирок биздикилер эмне агрономдон акча аябайт дагы, эң кымбат көчөттү алат да өзүм карайм деп аракет кылат. Бирок биринчи эле адашканда ушул бутоодон кетип калат да, бутоодон. Бутаганда кронаны койгондо, скелетин чыгарганда адашат дагы. Анан кийин баягы уч-учунан алып, ар жеринен алып, ортого кирген бутактарды алат. Ошондой кылып обрезка кылып атып, акырына келгенде ал эмне шыпыргы болуп калат. Жөн эле шыпыргыдай өсөт да, мөмө да бербейт. И баягынын экономикалык бизге выгодасы жок. Ошон үчүн туугандар, агроном менен иштей турган болсоңдар, жакшы сабаттуу, жакшы агроном менен иштей турган болсоң, багыңарда мөмө көп болот. Мына азыр Кыргызстанда азыр биз иштетип аткан 1 миллион 300 миң гектар жер бар. Мына ошонун 600 миңи багара, кайракы жер. 700 миң жер калып атабы? Сугат, ошонун тең жарымында көп жылдык чөптөрдү отургузганбыз. Болгону 350 миң гектар жерди иштетип атабыз. Ошон үчүн биз башка жактан бар жокту ташып жеп атабыз да. Будайын да ташып жеп атабыз, алмасын да ташып жеп атабыз, жүзүм дагы, хурма да бар жоктун бар жоктун башка жактан ташып жеп атабыз. Бизди эмне кармап турат? Бизди ошол миграциядан келген тыйын тыпыр кармап турат. Биз аны түшүнбөй атабыз. Ошол келген тыйын тыпырды биз өтө ысырап пайдаланып, биз баг отургузбай атабыз. Ошон үчүн туугандар, мына Россиядагы менет кылып аткан, Турцияда, Казакстанда ар жакта иштеп аткан бир туугандарыма
айтар элем, туугандар, акчаны салганда максаттуу салыңыздар. Эртеге ошол акча мына силердин үй бүлөңөргө вложение болот. Ошол деген салым болот. Эртеге силер ошодон пайдаланасыңыздар деп. Мына азыр ыргалдуу багбанчылыктын эң жакшы сортторун тандаганбыз биз. Эң жакшы сортторун тандаганбыз. Азыр Айбек мага телефонго эме кылып берет. Биз азыр ошолорду силерге представлять этебиз, силер жазып аласыздар. Мына азыр Кыргызстан боюнча азыр биз сорт тандоо жүргүзгөнбүз дагы. Азыр кышкы алмалардан 5-өнү тандадык, жайкы алмадан 2-өнү тандадык, алмуруттан 3-өнү тандадык, кара өрүктөн 3-өнү тандадык, өрүктөн тандадык 7-өнү, анан фисташка бар 2-4, бардыгын биз силерге тандап бердик. Мына эртеге эмеге баргандан кийин эң биринчи учурашып эле, ошол көчөт сатып аткан менен учурашкандан ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Тууганым, көчөтүңүн сертификатын мага көрсөт дейсиздер. Анан мына анан апамкында калыптыр, атамкында калыптыр, анан тигил бул мына кийиздин түбүндө эле десе, ал жерден көчөт алыштын кереги жок уже. Ал жерден анан көчөттү силерге сертификатты берет, силер сертификатты мында карасаңыздар эле, ол жерде болсо эмне Асанбай ага, Хусанбай ага деп бирдемелер деп өзүбүзчө жазылган болсо, аны сразу уже окуштун деле кереги жок да. Ал жерде уже не англис тилинде вне зоны о вирусной безопасности деген ба кыйган печаты менен сертификат болот. Мына ошол сертификатка гана ишенсеңиздер, силердин багыңар оорубайт. А башкасына тигил бул братан ала бер, тигил бул ана мына тияк бияк десе, уже сомнение кармашыңар керек. Себеби дегенде силер ал жерде бакка акча салып жатасыздар. 1000 көчөт деген 5000 евро болот азыр. Же болбосо 340 000 сом болот турецкий болсо. Ошол акчага силер күйүп кетесиздер. Эгерде сертификаты жок болсо, ал не оорулардан защищенный эмес. Кара күйүк оорусу бар, бактериальный ожог. Щитовка, парша, мына ушуларга булардын иммунитети жок болот, значит. Анан силер ал көчөттү апарып алып туруп, кечке дарылап, акырына келгенде жулуп алып ташташка туура келет. Мына куту ушундай Өзбекстанда болуп атат. Өзбекстанда бардыгы эмне мурунку алып келген 10 жыл мурун, 6 жыл мурун, 7 жыл мурун отургузган бактарды айласы жок алып атышат. Себеби дегенде аларда иммунитетке каршы деген вне зоны о вирусной безопасности деген иммунитети бар деген көчөт эмес. Ошон үчүн булар алып жатат. Ушул историяны биз кайталабашыбыз керек. Азыр бизгилер кайталап атат ошону. Жөн эле бал тилине ишенип, мен Европадан алып келдим, мына ала кой, 150, анан кеми бар, 140ка берем, 145ке берем, деп, антен мен сен карап коем, антып коем. Жок, туугандар. Баягы мен айткан сертификатты бул дүйнөлүк бир организация берет өзүнчө. Алар сурабайт сенин багыңа киришти. Келет, ачып эле бересиң, мен ошол организациянын бутактарын жулат, жалбырактарынан алат, карадан алат, тамырдан алат, алып барып текшерет. Эгерде жаман болсо, жаман деп бүтүн чыгарып берет, ал сата албайт. Мына именно ушул эмеге гана ишениш керек. Антпай турган болсоңуздар, баягы кийин менен сиз банкрот болосуздар. Ал жерде $5000 көчөт аласыздар. $3000 капельный система коесуздар. О капельный системаны 3000ге койгонуңуздан кийин кайра бирөө сата турган болсоңуз $1000 араң алат да. Даже албай коет. Анан аны ограждение кыласыздар $2000. Бардыгына $10.000 акча кетет. $10.000 эң сапаттуу деп азыр Польшанын көчөттөрүн эсептеп атат. Сулик деген питомниктики. Мына ушуну алыңыздар. Одан башка дагы 3-4 питомник бар Польшада. Ошодон алыңыздар. Турцияда бар 4-5 питомник. Мына ошолордон барып алыңыздар. Анан туугандар, бак кылам деген адам өтө мындай көздүү болуш керек экен. Бак кылам деген адам шунчалык көздүү болуш керек экен. Ар бир эмеге көңүл бөлүш керек сиздер. Ар бир мындай измененияга бар жогуна карап туруп, анан кийин бак кылыңыздар. Погода көрүп атасыздар, жылдан жылга ысып келейтат. Мурда мисалы үчүн чүйгө кокон гилас болбойт эле, баткен гилас. Азыр кайра болуп калды. Мына азыр кокон гиластын погодасы чүйгө келди. А биздакта пышып калып атат ошто. Көрүп атасыздар, жумшак болуп пышып калат. А бул жерде болсо, ошол товарный вид болот. Товарняк болот. Ошон үчүн бул жака келе турган алдын ала билип туруп, ошол мөмөлөргө өтүш керек. Анан туугандар, ошол мөмөнү отургузуп аткандан силер катуу ойлонуңуздар. Так, мен черешня отургуздум.
Мына мен воловой 3 отырғыздым. Мынанчанчы числода бұжы бүтөт. Так, бұл малда туристер келет Қырғызстанға. Қоқан кіластың бағасы 100 сомдон кем болбойт. Мен мына жерге 1 гектар отырғыздым. Демек, ушудан мен мынанча түшім аламдағы мына жерлерге сатып тұрып, мен ушудан мына кереше алам деп есептеп қылыла. Мына өзір Қазақстанда алманы көрдіңіздер, 50.000 гектар, 100.000 гектарлап айдап атышат. Ертеге біздің алма бұша тұрған болса, востребованный болауы. Қышқы алмаларымыз. Востребованный болмай қалышы мүмкін. Аншым не қыш керек екен? Біз алмаларды резкимне летаға қотырышуыз керек екен. Алардың алмасы бұшелек, бұшқан алмасы сатылып бүтті, ошол промежутокта 2 ай біздің базар. Мына ошол жерде 2 ай біз елейіз. Мына ошоны есебін шығарыңыздар да. Мөмөлі дарақтар отырғызып атқанда, обязательно базарын анықтаңыздар. Анан туғандар отырғызғандадағы өте сапаттуу көчөтменен отырғызып тұрып, анан ең ақырқы мировой тенденцияда, мына мисал үшін, любой эменин өзүнүн бренди болот да, ошо брендовый мөмө жемиштерди өндүргөнгө аракет кылыңыздар. Азыр мына бир четтен айтып берем, бардык райондордо айтып атам, силерге дагы азыр айтып беребиз. Так, жазыңыздар. Ең биринчи Golden Delicious деген сары сахарный алма. Golden Delicious. Golden Delicious алмасы сап сары болуп, бушаттагы сахарный болот. Буну дүние жүзү аябай жакшы жейт. Мисалы үчүн кээ адамдар бар экен, Golden'ден башка бир дагы алма жебегендер бар экен. Только Golden жейт экен. Башка бир алма, кызылындагы, көкөндагы жей албайм дейт. Только Golden жейин дейт да, башка алма жей албайм дейт. Одан кийин баягы кара кочкул, баягы немеде Ташкентте хит болуп аткан биздин Star Crimson алманындан кийинки чыкканы бул Red Chief деген алмасы. Бул Red Chief алмасы ошол Star Crimsonго эле окшош, бирок баягы формасы бир аз вытянутый болуп туруп, анан кийин лёшкасы жакшы. Холодильникте аябай жакшы жатат, 9 ай холодильникте жата берет. Одан кийинкиси Granny Smith деген алмасы. Бул Granny Smith деген алмадан Мичурин баягы семерянканы чыгарган. Бул өтө катты, мисалы үчүн Георгийлер айтат да, Granny Smith'ти жөнүндө немеден дарактан деп, эгерде асты жумшак боло турса, күтүрүлө ящикке салып коюп койсоң тура берет экен да. Ушунчалык катуу экен. Баягы бул алмаларды күзүндөсү жесең, пресстелген картонго окшойт. Мына августтарда биздин алмаларды жесең, сочный болуп деп жейсиң го. А булар уже немеден сентябрдан өткөндөн кийин анан кийин быша баштайт да. Булардын немеси аябай жей турган бул немеси мына азыр февраль менен ушул мартта ушундай холодильниктен чыгарып жесең, баягы азыр алманы үзүп бергендей эме элес калтырат да, шунчалык эме. Одан кийинкиси баягы мен айткан мына Казакстан менен эмеге ошол биздин экспорт боло турган алма Ерли Женева деген алмасы. Ерли Женева, анан Гала Мас деген алма. Бул летний алмалар кып-кызыл болот, чоктой. Базары өтө жакшы. Анан бунун мына биздин эрте бышар алмалардан өзгөчөлүгү, булардын дамы жакшы болот, жештүү болот. Анан буну кокустан эле, мисалы үчүн көбөйүп кете турган болсо, буну холодильникке салса, холодильникте сакталат турган. Ошондой свойство бар. Берки биздин баягы атлас алма, пахта алма мындайларды холодильникке сактай албайсың. Аны мындай кармап койсоң уже көгөрүп калат. Ерли Женева, Гала Мас деген эки алма. Одан кийин мына араб мамлекеттери сүйүп жеген алмалардан Pink Lady менен Chris Pink деген алма. Эки алманы араб мамлекеттери өтө жакшы алат экен. Мына эгерде 5000 тонна боло турган болсо, ошол любой немеден точка мирадан өздөрү тартып алып кетип калат. Ошондой жакшы алма. Pink Lady менен Chris Pink деген алма. Анан дүйнө жүзүндөгү жакшы алмуруттарга Williams, конференция и Forel деген сорттор кирет. Биздин чөлкөмгө аябай жакшы түшөт. Мына баягы конференциясы баягы суук жерди жакшы көрөт экен да. Суук, ушундай жерде өзү көк-мөк болот экен, сахарный, өтө сонун сорт. Мына ушуларды жазыңыздар. Анан мына ошо чүй өрөөнүнө кара өрүк дагы келди. Кара өрүк аябай жакшы болуп атат экен. Ошонун жакшы сортторуна Angelino, Stanley, Венгерка. Венгерка бул аксынын сорту. Аксы ошол Венгерка отургузушат.
Одан кейін хит продаж болып бардық жерде тынбай ақша болып күні түні ташылып Қытайға дағы Өзбекстандағы өзі мысал үшін черешнясын сатып береді дағы, анан биздин черешняны жейт Өзбекстан. Себеби дегенде өзүнүн черешнясынын биздикинде даам болбойт. Биздин черешняны Кытайлар горный черешня дейт дагы, башка мамлекеттерден барган черешняларга да ушул 10 юань, 20 юань кымбат сатылат экен биздики. Мына ушул Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, анан Сифхарт деген сорттун жазыңыздар. Анан азыр болсо бардык эле жерде бир 4-5 жыл болуп калды. Элдин бардыгы азыр мурункудай баягында түктүү шапталыга караганда түгү жок жыңалат шапталыны предпочитать этип ошону жей баштады. Бирок чындыгында айтканда түгү жок шапталынын даамы да биз өзгөчө болот экен да. Анан базарга дагы сатымдуу болот экен. Түктүү шапталынын оптун баасы 35 сом, 40 сом болуп атканда буну базарда 90 сом, 80 сом, 110 сомго чейин биздин оптовиктер өткөзүп, ошол потребительдердин колуна болсо 150 сомго чейин жетип атат да. Ошо жыңылат шапталы Big Bang, Orion, Venus, Extreme Candy деген сортун жазыңыздар. Orion, Venus, Extreme Candy. Ошол сортун жазыңыздар. Анан түктүү шапталыга Transfalia, Extreme July, Sweet Dream деген сортторун жазыңыздар. Малинага келдик. Polka, Palana, Maravella деген сортун жазыңыздар. Polka, Palana, Maravella. Анан Тисель, Тибен деп кара катты жазгыла. И Черный капитан. Тисель, Тибен, Черный капитан. Черный капитан российский болуш керек, э? Российский, ооба, туура айттыңыз. Фисташка, Ахмади, анан Сирит деген сортун жазыңыздар, фисташканы. Тисель, Тибен. Тисель, Тибен. Черный капитан. Ахмади, Сирит, эки фисташка. Анан 3 эмени жазыңыздар, бадамды. Президентский, Ферагнес, Фердуэл деген. Ферагнес, Фер, эки рымыны, Ферагнес, Фердуэл. Ошол көл жакка кандай болот экен? Бадам, Бадам. бадам үйшүктү кылып калат. Мына немеде бар экен, неменин? Чоңар сыяктуу ошо өйдө бар экен. Панорама жак. Ошол жака отургузуп көрүш керек, эгерде погодасы муздактык кылып алса, ушул сорт жакшы да. Узун болот, анан колуң менен чагалайсың, бумарсың. Мен да мына Агордода мен отургуздум да, бадам, ачуу бадамдар өтө жакшы берет да. Бирок ачуу бадам. Ачуу бадам, аны кыйыштырыш керек да. Кыйыштырсаңыз анан неме болуп калат да. Анан өрүктү жазгыла прунус, ананасовый, фаралия, фабалия, менен фабалия, классик. Ушул 5 өрүк. 5 өрүктү отургузула. Булар мына биздин өрүктөрүбүздүн азыр көчөттөрү бирибиздикинен алып кыйыштыра берип селекция болуп болгондугу үчүн биздин өрүктөрдүн баягы ичине эме өсүп кирип кетип атат да, баягы өзүнүн жыгачын киргизирип, баягы варенье жасаң сетчатка чыгып атат. Компотун ичсең да ичинен сетчатка чыгат да. Мына ушул сетчаткасы жок, селекция болгон жакшы ушул сортторду. Анан айва отургузгула, эшме деген. Айванын баасы 250 сомдон бuyuk түшпөйт. Ким айва эккен болсо жыргады бүгүн. Анан айва анча-мынчага ооруй берет экен, өтө күчтүү неме иммунитет болот. Эшме деген сөз. Анан жаңгак боюнча айтып кете турган болсом, тоңгодар, жаңгакты биз баягы өзүбүздүн реликтивий бактарыбызды сактап калыш үчүн ошол сырттан келген бактык немелерди, жаңгактарды отургузбоого чакырат элем. Себеби дегенде, эгерде отургуза турган болсок, мына ушул чүй өрөөнүндө реликтивий бактар жок. Ушул жакка Паткенге мисалга да, мына ушул Оштун өзгөн тарабында бак бар. Ошол ал жака ири сууда бар бак, ал жака отургузбаш керек. Анан кийин мына Арсланбабка, Базар Коргонго отургузбаш керек. Реликтивий бак чаткалга неме Аксыга отургузбаш керек. Баягы жаңы новый сортторду,
Себеби дегенде биздин эмелер жаңгактарды чаңдаштырып, биздин реликтивый бактарыбыз жок болуп кетет. Турган коркунуч бар. Буну мен айткан жокмун. Буну окумуштуулар айтып атат да. Анан эгерде менде 600 көчөт бар. Биздин эме. Менде 15 жаңгак бар, деген жаңгакта. Эгерде отургузам десеңиздер, 600 мына жаңгак. Жалалабадта институт ореховодство бар. Жазып койгула, Жалалабадта институт ореховодство деп интернеттен издесеңиздер, байланыш телефондорунан бери чыгат. Мына ошонун көчөттөрүн отургузгула 5 жылда түшүнгө кирет экен, скороспелкалары. Эми туугандар, өзүңүздөр бардык эмелерде, соцсеттерде мен дайыма айтып жүрөмүн. Биздин өнүгүү стратегиябыз бул багбанчылык. Кыргызстандын жери багбанчылыкка аябай мас келген да. Биздин мөмөлөрүбүз, биздин мөмөлөрдүн сахарности, биздин мөмөлөрдүн баягындай өзүнүн ароматы башка мамлекеттерге салыштырып болбойт. Биздики өзгөчө экен да. Буга далил Өзбекстан, ошол эле Тажикстан, ошол эле Казакстан биздин алмаларды, биздин карагаттарды, биздин малиналарды, биздин курутту, сары майды, балды бардыгын өзгөчө баалап жешет. Эгерде биз жерлерибизди карагат кыла турган болсок, көп жерлерибизди мына суукка мындай суугураак болгон мына Нарын областы, Түп району мисалы үчүн Чаткал, Алайкуу, Чоң Алай ошол жерлерге биз баа Тизел Тибен деген сорттогу кара карагаттарды апарып ошого кластерлик бактарды жарата турган болсок, бадалдуу бактарды бизге деген жылына бир гектарынан $10,000 акча түшүп турат. Ал жерде канча миңдеген гектарлар жатат да. Эми биз деген өзүбүздүн жерлерибизди эффективдүү пайдаланганын биз үйрөнүшүбүз керек. Бизде мисалы үчүн даңга место калтырышыбыз керек. Анан мөмө жемиштерге, бакча ойларга калтырышыбыз керек. Көбүнчө эле ушул тоон этектери биздин жерлерибиз тоо этектеп кетет. Ошол жерлердин бардыгын бизне бакка пайдаланышыбыз керек. Эгерде мына менин эсебим боюнча азыр бизде 2 миллион гектардан ашык жер бош жатат да. Эгерде ушул жерлердин бардыгын 6,3 миллион кыргызстандык жарандар аракет кылып, ошол жерлерге суу чыгарып, ошол жерлердин бардыгын бак кылып алчу боло турган болсок, бизде экономикалык кризис кетет. Бизде деген оруу кетет. Эң биринчи биз оорубай калабыз. Себеби дегенде биз ошол 6 миллион киши бардыгыбыз биз иштешке туура келет. Биз бардыгыбыз иштейбиз ошол жерде. Анан витамин, кан айланат, витамин жейбиз. Анан биздин балдарыбыздын дагы келечегине биз мындай. Азыр биздин балдарыбыздын шунчалык пессимистический настрой болуп калды балдарыбызда. Бардыгынан сам, уже надоело. Уже не хочу. Уеду деп турат да балдарыбызчы. Кетем мен, Россияга кетем мен, Америкага кетип калам деп. Бирок эгерде биз ошолорду үмүтүн ашырып, мына биздин жетекчилерибизден дагы бир рет суранам да. Туугандарым, жетекчилерим, силер бир аракет кылып, ушул менин идеямды колдоп, мына Кыргызстанга ушул 2 миллион гектар жерге бак отургузууга саясат жүргүзсөңүздөр. Утасыңар туугандарым. Биринчиден элди сактап калабыз. Элди улут кылып калыптандырабыз. Анан кийин биздин эр жүрөк, биздин эркектер чыгат. Намустуу кыздар чыгат бизден. Себеби дегенде биз миграцияга барбайбыз, биз карыз сурабайбыз, биз жумуштуу болобуз. Биздин ар бирибиздин өзүбүздүн максатыбыз болот. Биз идеология болот болчу. Бир кыргыз үчүн 2 миллион гектар бак отургузуп, бул максаттуу пайдаланып ошол жерлерибизди. Мына ошол менен дүйнө жүзүнө биз мисалы үчүн дүйнө аренасына базарга чыксак болот да. Мына бизде фисташка жакшы болот. Биздикинде фисташка эч жерде жок. Бизде бадам сонун болот. Ушунчалык жакшы болот. Бизде бар жок жакшы болот. Бирок ошону биз сууктан сактай албай калып атабыз. Мөндүр уруп кетип атат. Биз деген үшүктөн сактай албай калып атабыз. Үшүк уруп кетип атат. Биз деген аны деген ажоктон сактап кала албай атабыз. Күн ажоктон. Кебетеси келишип бир жагы күйүп калып атат. Мына ушулардын бардыгын техникалык чечимдери бар. Мисалы үчүн антиградный сетка кое турган болсок, бурчактан сактайт мөндүрдө. Антиградный сетка коюп туруп астына түтөткө кыла турган болсок, болгону 1 саат, 1,5 саат, 2 саат суук болот. Адан сактайт. Анан үстүнө сетка тарта турган болсок, ажоктон сактайт. Анан биз азыр кылып аткан иштерибизден мисалы үчүн көбүн баягы бир бандит жымчык барбы, алакана. Бар
30-40%, 50% жеп коюп атат да. Афганкабы? Афганка. Бар жокту чокуп мына ошодон да сактайт. Мына ошолардын бардыгын кыла турган мына биздин балдар, жаштар. Бизде болгону баг отургузганы туугандары мен бар жокту анализ кылып келдим. Бүткүл Кыргызстанды кыдырып экинчи жолу бак даават кылып атам. Бизде болгону тажрыйба жок. Бизде тажрыйба жок, билим жок болуп атат. Мына ошолорду кылыш үчүн бизде тажрыйба жок. Эгерде бизде мисал үчүн мына специалисттер боло турган болсо, ар бир районда бир 20дан биоинженер боло турган болсо, биз деген не кичинекей уругубуздан баштап туруп, чоң көчөтүбүзгө чейин биз өзүбүз жасап алат элек, башка мамлекеттерге зарыкпайт элек. Себестоимость, көчөттүн себестоимосту эмне чындап алып келгенде, эгерде инвентор лабораторияда бардыгын жасап эметкенде, ашып барса 60 сом, 70 сомго түшөт. Эң сапаттуу Голландиядагы, Германиядагы, Польшадагы көчөт ушул жерде 60 сом, 70 сом болот. Мисал үчүн 1 гектарга баг отургусам десеңиз, азыр сизге бирөө 60 миңге итальянский көчөт берип отургузуп алам десе, сиз деген сүйүнүп болбой каласыз да туруп. Мына ошол сүйүнүчтү биз Кыргызстанга алып келсек болот. Болгону бизге эмне? Общий бар жокту жасаш үчүн бизге 200 миллион доллар каражат керек болуп атат да. Ан деген 7 питомник коебуз, 100 буровой алып келебиз. Калган ошол 12 каналды довершать этип казабыз. Калганына болсо ушул 100 миң жакшы агроном окутуп алабыз. Мына Кыргызстандын чечүү проблемасын чечүү өтө жеңил. Буну деген биз бардыгыбыз биргелешип жасашыбыз керек. Ар бир жаран ушуга күйүш керек. Ар бир жаран ойлонуш керек. Так, мындай. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына коңшу мамлекеттерибиз ушул жашылча жемиш менен эле кандай ийгиликтерди жаратып атат. Мына Тажикстандан бизге күнүнө эң аз дегенде 200 спринтер жүзүм чыгат. Бул деген спринтерлеп ташыганда, адан баягы КамАЗда ташыгандарды айтпай эле коелу. Канча кирип атат да. Ошонун бардыгы акча, туугандар, акча. 200 эмеде спринтерде 400 тонна жүзүм келет. 400 тонна жүзүмдү 50 центтен эсептегенде күнүнө 200 миң долларлык жүзүм кирип атат бизге. Жүзүмдүн эле позициясын айтып коеюн. Хурма кирип атат, Өзбекстанда эмнелер гана кирип бар жокту биз кабыл ала берсек, мына Бекболот иним айткандай, кабыл ала берсек, өзүбүз эч нерсе чыгарбасак, биздин келечегибиз кандай болот? Биз только эмне кылабыз? Указ чыгарсак, жасаган ишибиз только указ чыгармай, кагаз жазмай, печать коймой. Указдан элдин курсагы тоёбу? Печать койгон кагазды сен жей аласыңбы? Бир эмеге саясат кылбасаң, созидать этип бир ишке аракет кылбасаң, бул кандай болуп калат, туру? Мына өзүңүздөр туугандарым, Кыргыздын келечеги Кыргыздын эле колунда. Ошол үчүн бардыңыздарды ыргалдуу багбанчылыкка өтүп туруп, мына биз сунуштаган сортторду отургузгула, бир аймак, бир меме болсун. Мына ошол бир эле райондон, мисал үчүн, паланбай 1000 тонна алма чыгыш керек. Бир эле райондон паланбай 1000 тонна кара өрүк чыгыш керек. Мына ошондо анан кийин биз өнүгөбүз. Мына ошого карап туруп, ошол байлар дагы ошого карап туруп анан кийин сок завод ачат. Ошого карап туруп конфет завод ачат. Ошо сырье болбосо завод ачпайт эч ким. Көрдү, алар келди, эсептейт, тарактын бардыгын эсептейт. Эсептеп туруп, биздин заводубуз 365 күн тынбай иштеп, момундай прибыль бериш үчүн момча 1000 сырье керек. Мына ушунун бардыгы момдай бактар обеспечить этет деп алар расчет кылып туруп анан кийин завод курат. Бизде эч неме жок болсо, алар эмнеге завод курат? Биз завод, фабрика салдай беребиз, бирок сырье база менен биз аны камсыз кыла албай атабыз да, туура. Мына ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды баг отургузууга чакырамын. Эң биринчи багбанчылыкта ошол сапаттуу көчөт, анан жерди даярдоо. Жерди даярдаганда биз эмне кылабыз? Ушу калпактай жерди кесте оюп туруп эле, ошол жерге зордоп эмени көчөттү зордоп салып туруп, анан өстөп кичине суу куюп коебуз, болду. Ошон менен биз багбанчылык башталат да. Жок, андай эмес. Жерди даярдаш керек. Бирге бир тереңдигин болсо 1,20 алып салыш керек. Кетиги жерди полностью колдон өткөзүп ээлеш керек, таптаза кылып. Тоонун тупурагын дагы алып келип ээлеп салыш керек. Бир бүдүр таш болбош керек. Мына ошол жерге көмүп туруп жанагына. Анан ошол жерге отургузуш керек. Мына ошол жерге отургузгандан кийин анан результатты көрөсүздөр. Анан кийин нода сүрөт. Анан кийин мөмө берет ошол. Биз болсо эмне таштак жерге эле бир эптеп эле ак тупурак бир жерге отургузабыз дагы, анан отуруп алып эле анан азот менен напичкать этебиз. Давай азот сал,
селитра сал, карбамоз сал, аны сал, буну сал, анан орый берет. Тамыр системасы өзүн жакшы жайылып, ошол жерде мындай эме болбосо, тамыр системасы өрчүбөсө, өдө өрчүбөйт. Ошон үчүн тамыр системасы жашап кетиш үчүн биз толук шартты түзүп беришибиз керек. Мына туугандарым, багбанчылык бул жерди даярдоо менен башталат. Жердин бардык элементтери каптыган болуш керек. Өзүнүн гумусу болуш керек, өзүнүн бардык элементтери, аба болуш керек, суу болуш керек. Мына ошондо анан кийин өсөт бул. А биз болсо эмне кылып атабыз? Муну деген мындай өсүп жайылуусуна шарт түзүп бербей атабыз. Ошон үчүн биздин дарактарыбыз жакшы өсүп мөмө бербей жатат бизге. Мына эми азыр ыргалдуу багбанчылык боюнча суроолор болсо бериңиздер. Азыр Бекболотду чакырып алсам жадыма. Бекболот келесиңби? Столду алып кел. Мен азыр жүзүмдөн кайсы спорттун? Жүзүмдүн азыр Хусейне. Чүйгө. Хусейне чүйгө да жакшы болот. Мерс деген Разамат бир 6-7 түр жүзүм бар. Мына сорт тандоо боюнча айтып кете турганбызсак, туугандарым, эгерде биз баягы берген сортторду отургузуп алсаңыздар, Кудай кааласа, мына бардыгыбыз бирдиктүү сортко өтүп алсак, сатыш жеңил болгондой эле мына жүзүмдү дагы жештүүлөрүнө отургузушубуз керек да. Жүзүмдү биз тандабай калыппыз, бирок өткөндө мен айтып бергем. Баягы бир 6 сортун айтканмын да. Журналда бар, мен дагы неме алып группага таштап коем. Макулбу? Аламидин же Бишкек район багбандары, же Аламидин район багбандары. Макулбу? Мына азыр Бекболот Гуламов бул өзү кадам жайлык жигит болот. Азыр ушул тапта азыр бир өзүнүн жеке чарбасында бир 100 гектар багы бар. Одон сырткары мына ушул чүйгө, токмокко баягында пайшик болуп кирип, консультация берип, жакшы бактарды жаратып атат да. Мына ошол бактар боюнча азыр силерге өзү жакшы кылып туруп немени айтып берет. Кандай болуп атат, өзүнүн жумушу боюнча, анан кийин обрезка боюнча чоң мастер кокон гилас, баткен гилас боюнча маалыматы өтө көп. Мына Бекболот. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Сиздер менен жаз алды көрүшүп турганыбызга биз дагы аябай кубанычтабыз. Жер кезип, Лейликтен баштап, батыштан, Таластан тартып, бакта абат маалымат акциясын берип келатабыз. Буюрса чүйдөбүз, чүйдө дагы 2 күн болобуз. Азыр иш башталып калганына карабай, биз ушундай элге жеткирели, бактыгели, бир аймак бир мөмөнү жетиштирели, ушул программа иштесин, биздин чарба дагы өнүксүн, биздеги кыргыз деген брендти пайда кылалы деп кан такшап жүгүрүп айтып деп келатабыз. Каналдардан көрүп атсаңыздар керек, ошол жактан айтып атабыз, деп атабыз. Азыр эми мамлекет бизди эркиндикке чыгарып койгондон кийин, жерди бөлүп берип койгондон кийин биз өзүбүз каалаганыбыздай иштетет экенбиз. Көпчүлүк жерлерибизде ушул бөлүп берген жерлер дагы максатка ылайык пайдаланылбай келет. Көп жерлерибиз сокко айдабай калды, көп жерлерибиз саз басып калды. Ушундай жерлерибиз дагы көп. Менин атым Бекболот Гуламов, Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектеймин. Баткен областынын Кадамжай районунан бул. Бизде билесиздер, негизинен бакчылык менен тиричилик кылабыз, нан табабыз дегендей. Мына ушул чарбабызда биз негизи алманы жакшы өстүрөбүз. Үлүш жерди 98-97 жылдан баштап бул жерлерди тосуп, арпатик, буудайтик дегенде карабай эле биз ошол жерлерди тосуп, бак кылып, коргондоп, азыр түшүмүн алып келатабыз. Экинчи акцентибиз гилас. Азыр мына ушул гиласты бүтүндөй Кыргызстанга жаңы методдор менен сунуштап атам. Себеби бул гилас биздин келечектин бир өнүгүштүн бир тармагы болуп калышы мүмкүн. Азыр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев указ чыгарып, гранттарды элге берип, ошол гилас аянттарын чоңойтуу боюнча азыр өтө чоң тапшырма берди. Өзбекстанды билесиздер, ал жерде чыккан указ аткарылат. Ошол нерсе жасалат. Былтыртан бери Өзбекстанга бизден көчөт кирип атат. Мурда билесиздер, Өзбекстандан гана бизге көчөт чыгат деп ойлойт элек, жок. Таза көчөттөр бизден кирип атат. Өзбекстан гилас боюнча экспорттоо боюнча дүйнөдө 4-5-6 орунду жылыга бербей келет.
Анткени булар гиласты көп жеткиришет. Дүйнөдө гиласты экспорттоо боюнча 200 000 тонна менен эң алдыңкы сапта Турция эсептелет. Бүтүндөй дүйнөгө булар гиласты экспорт кылат. Турцияны билесиздер, биздин катарда жайгашкан, биздин линияда жайгашкан. Ушул линия Турцияны аралап өтөт. Биздин климат, жер шартыбыз гиласты өстүрүүгө ыңгайлуу. Бүгүн азыркы боюнча гилас боюнча акцент болот. Болуп аткан биздеги багбанчылык боюнча каталарды, көбүрөөк суроолорду берип калыңыздар, колдон келишинче жооп бергенге аракет кылабыз. Мына ушул гилас көпчүлүктүн сүйүп жеген тамагы болуп эсептелет. Бул бышуу мөөнөтү кыска болгондуктан, сактоого мүмкүн эмес болгондуктан биз гиластын убагын бизде июль убакыт эле 1-2 ай гана убакыт жеп калабыз да. Башка убакытта биз гиластын болгону вареньесин гана жейбиз. Дүйнөдө гилас көпчүлүк жерде өстүрүлөт. Россиянын ортоңку зонасынан тартып Казакстанга чейин өстүрүлөт. Кытай, Индия бардык жерде болот гилас. Азыр алардын кандай өстүрүп атат, ошол боюнча маалымат берип кетейин. Россиянын ортоңку зонасы суук келгендиктен кээ бир жылдары булар көпчүлүк мөмөн азалат, жалбай калат. Казакстандагы ошондой. Кээ бир жылдары муздак агым келгенде суугуп кетет. Чүйгө да жетип келет ошол. Ал эми Индияда болсо, же Африкада болсо, гилас жалбырак таштабагандыгы үчүн ал жерде майда тийет. Майда тийип калат. Ал эми Чыгыш Азияда же Түштүк Азияда жамгырдын көп жаагандан улам бул чирик оорусу менен көп ооруйт дагы. Аларда дагы гилас өстүрүү мүмкүнчүлүгү азыраак. Алар да өстүрүшөт, бирок көп өстүрүшөт. Бирок дүйнөгө жеткирип бере албайт. Эми туугандар, биз азыр бирдеке өстүрүүлөрдөн алдык. Биз ошол нерсенин базарын аныктап алышыбыз керек да. Сөз ошол жака кетип атат азыр. Демек, бизде кантип өстүрсөк болот? Гилас дүйнөдө август, сентябрь, октябрь айында өтө таңсык болуп калат. Bizde iýül, awgustda buşatdagym kalbay kalar. Azır uşul күндө экватордун ылдыйындагы, ал жактагы, же болсо түштүк Латин Америкадан чыгып аткан гиластар азыр дүйнөгө бүтүндөй экспорттолуп жеткирип турат да. Кече жакында телевизордон көрдүңүздөр, 1,5 килограмм черешня гилас аукционго коюлуп, Японияда $30,000 сатылды. Көрдүңүздөр ошону? Демек, биз туугандар гиласты жакшы жетиштире ала турган болсок, дүйнөлүк базарга чейин алып чыгууга бизде шансыбыз бар. Азыр бизден Кытай көп көлөмдө сурап атат. Бир эле Кытай. Кытайдын өзүн камсыз кыла албайбыз биз. Биздин 14 дыйкандык чарба Кытай менен келишим бар. Азыр 3-4 жыл болуп калды. Жакшы баада дыйкандарыбыз Кытайга экспорттоп атат. Алар жакшы алып атышат. Гиласты болду өстүрүп бер, жакшылап ошолордун шартына, стандартына турлап бер. Алар ошол жерге келет, сорттоп, суутуп, жуутулуп, анан жөнөйт. Мына ушул шартты биз дагы Кыргызстанда көбөйтөлү деген оюбуз болуп атат. Азыр менин максатым ушул болуп атат. Кыргызстанга ушундай KGB деген метод бар туугандар. Ушул KGB методунда өстүрөлү деп айтып келетем. Бизде чынында иштетип келгенде мынчалык иштетүүгө жарактуу жерлерибиз өтө көп эмес. Ушундай вакыт келет, 10 жыл, 20 жылдан кийин мындай бош жаткан жерлер болбойт. Азыр өткөн заман, мындайча айтканда СССРдин калдыгы, СССРдин адамы катары биз азыр дагы эле ойгоно элекпиз. Көп жерлерибизде уйкуда. Уйку абалындабыз кадимгидей. Азыр нарындык туугандар чыгып чалып атышат. Бек болот. Жумгалга, Акталага дейт, гилас өстүрсөк болобу дейт. А мен башында ойлоп жүргөм болбойт деп. Азыр эми мен айткандан көрө бир кылып көргөн артык деп атам дагы, келиңиздер. Силерге дагы өстүрүп көрсө болот. Азыр дүйнөдөгү окумуштуулар эмнени издеп атат гиластан? Гилас бир моментте бушкандыктан ошол мезгилде рынокто көбөйүп кетсе, акчасы түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн
рынокто гилас калбай калган моментте августка чейин, августта бышыра алсак, кечки сортун тегип, бийик тоо зонасына тегип, биз ошондой жол менен ошол гиласты кеч бышырууга жетиштире алсак, анда биз кечки сорт менен дүйнөлүк рынокто ээлей алабыз. Гиласты сиздер ойлойсуздар, кандай гилас өстүргөндөр болсо билет, гиластын мөмөсүн алыш эмес максат. Кеп анда эмес. Гиласты сапаттуу, чоң көлөмдө калибрде чыгарып берүү эсептелет. Эптеп эле ал гилас алды эмес. Ал чоң, дегустикасы катуу, узакка жетип барганга чыдамдуу болуш керек. Мына ушундай болуш керек. Азыр ошол туугандар менен ошол жака испытательный срокту берип атабыз. Азыр четтен келген гиластар бар, билесиздер. Четтен азыр сиздерге карлик деп берип атат да. Мына тууганым эккендер барбы карлик гилас? Полу карликте эккендер барбы гилас эккендер? Мен чүйдө көрүп эле келатам, кордияны көрдүм, регинаны көрдүм, араграны көрдүм, көп эле сорттор тегип атышат. Максима 14-те же кольтта сиздерге бергенде, Сербиядан же Польшадан келгенде. Карлик же полу карликте берген гиластары YouTube каналында да кече тартып койдум. 4 жылдык дарак 2 метрге чейин өсүп атат да. Карлик деген нерсе система бул көбүнчө алмага жакыныраак болот. Карлик, полу карлик, высокорослый. Гиласта андай эсептелбейт да. Бул жерде номер менен эсептелет ал жерде. 0-1ден 0-10га чейин. Бул боюнун өсүшүн эсептейт. Гилас дарагы 1 жылдык өскөн бутагынан бербейт мөмөнү, 2 жылдык өскөн бутагынан берет. Баягы таласта көргөн карлик деген дарагыбыз карлик эмес эле уже 4 жылда 6 метрге жетиптир. 1 жылда 2 метрден бойду берип атат да. Ал карлик деп тигип койгон, бирок бою кетип атат. Бирок анын тамыры ошого ылайыкталган. Аны карлик кылып койсо болмок. Карлик кылып койсо болмок. Бирок тилекке каршы ал бутабай өсүп кетип атат. Азыр мен ошол KGB жөнүндө сиздерге маалымат берип кетейин. KGB деп интернеттен көрсөңүздөр болот. Англисче KGB деген сөз, Кыргызстан деген түшүндүрбөйт бул. Ким деген адамдын жашыл бутоосу, Ким Грин Буш. Мына ушул профессордун дүйнөгө сунуштаган бул методу. Бул методду мен 4 жыл бою практикамда өткөрдүм. Демек, бул сортту бизде өстүрүп аткан нерсени бийик өсүп аткан высокорослый деп атасыздар. Мен сары гиластыкыны жөнгө салбадым. Черемуханыкыны салбадым, вишняныкыны салдым. Ошонун математикалык эсебин чыгарып, азыр ошол метод менен Кыргызстанга сунуштап атам. Бул KGB деген метод жашыл убагында буталат. Биз билебиз, азыр эле буташ керек, жалбырак чыга элек. Андай эмес туугандар. Биз мөмө алабыз десек, анда жашыл бутоону жүргүзүшүбүз керек. Эти жалбырак кое бергенден кийин. Уже жашыл убагында. Августта, июльда жүргүзүлөт. Бизде азыр кадам жайда гиласты терип алып, анан бутап атабыз. Көпчүлүк жерде. Гиласты терип алып туруп, анан кийин бутап атабыз. Классикалык бак менен KGB бактын айырмасы эмне? Ошого көңүл буруңуздар. KGB бакта берки классикалык бакка караганда 2 же 3 эсе тыгыз, көп жайланышат. Ошол эле даракты тыгыз тигилет. Ошол эле сизге берген көчөт тыгыз тигилет дагы. Мында бутоо жолу аркылуу бул интенсивдүү бакка айландырууга болот. Интенсив бак. Интенсив бак болгондо билесиздер, аз гана жерден көп түшүм алууга болот. Болгондо дагы дүйнөлүк стандартка жооп бере ала турган чоң сорттогу гиластарды жетиштире алабыз. Мунун бою айттык, бою жапыз болот. Бутоо аркылуу муну бийик эмес, ылдыйга түшүрүп алабыз. Мунун максаты терүүгө ыңгайлуу. Диаметри кичине. Эң адамда гилас өстүргөндөр билет. Гилас өстүрүүдө кантип ойлойсуздар? Эң кыйынчылыгы эмнеде? Эң кыйыны бул гилас өстүрүүдө терүү кыйын. Эгер классикалык багыңыз болсо, шактан шакка, бутактан бутакка асылып атып, кечке чейин эзилип каласыз. Эртеси күнү жарабай каласыз да. Терип жүргөндөр болсо билет. Бир адам кечке чейин майда болгондуктан 30-40 килограммды араң терет. Тополду өсөт. Араң терет.
Эми элестетиңиздер. Бул экономикалык расход. Сиз ошол терүүчүгө акчаны берип атасыз. Эгерде сиз ушул КЖБ формасында өстүрө турган болсоңуз, анда бир күндө бир адам 200 килограммдан өтө тез терсе 300 килограмм тери болот. Эгер 10 сомдон берем 1 килограммына дей турган болсоңуз, ошол сизге жалданган адам мүмкүн болушунча эртеден саат 5те келет дагы саат 2ге чейин 200-300 килограмм тери берип кетет. Ага дагы пайда, сизге дагы пайда. Мына ушул көпчүлүк жерде гиластардын учу терилбей калып кетет. Гилас көп жерлерде аны чымчык эле жейт. Себеби аерге жетпейт. Кескенден кызганат. Ошентип калып кетет. Ал жерде болгон чымчыктар гана тамактанат да. Анан КЖБда өтө катуу бута менен 4 жыл бою өтө катуу буталат. Мөмөнү күтпөйсүздөр. Анын чыккан бутагын кыска бутак менен кыркып отуруп, ал жерден түз өскөн, өтө катуу өскөн 16дан 32ге чейин тамырдын эсебиге карап. Кээ бир күчтүү дарактар 80ди дагы багылат. 80ди чыгарып алсаңыздар, анда адашып каласыздар, жолуңуздар таппай калышыңыздар мүмкүн. Мен айткан метод 32ге түшөт азыр. Ошол 32 бутак очеред менен алмашып кыркылып турат. Бир бутакты ашып кетсе 4 жыл же 5 жыл гана мөмө аласыз, болду. Анан кийин кесип таштап туруп, жаңылайсыз. Бутак карыды деп эсептелет дагы, анын ордуна жаңы бутак өсүп чыгат. Ошол алмашып отуруп, бир жыл бул кесилди төртөө, бул кесилди, бул жактан өстү, очеред менен алмашып кыркыла берет. Буто системасы ошондой. Бунун философиясы алмашып туруш керек. Биз азыр кандай кылабыз? Мөмө дарактарыбыз бир тиккен бойдан ошол бутак карып бүткөнгө чейин кызмат кылып атат. Жедеп ал карыгандыктан мөмөнү дагы майда берип атат. Алмабы, башкабы, өрүкпү биз ага шыкап майда болуп атат деп туруп 4-5 эселеп азотту же башканы берип атабыз. Анын мүмкүнчүлүгү жок. Ал бизге чоң мөмөнү түйүп бере албайт. Себеби анда анын мотору бузулуп калды деген сөз да, уже жарым-жартылай иштейт. Обеспечение кыла албайт, азык заты жеткирип бере албайт, бутак карып калган. А бул методдо андай карып калган бутак жок болот. Бардык бутагы алмашып тургандыктан жашарып турат. Жашарып турат. Видео бар мына көргөзүп берем, кандай кутташ керек. Азыр айтып берем аны. Азыр сиздерге кичине маалымат болуп кала берсин. Бек болсун, сөзүңөр алды. Менде мындай сунуш бар. Мына жерде багбандар турат. Азыр алып силер күйгө экиле күнгө өтүп деп атпайсыңарбы? Менин могу жерде могу учкун аламдын үстүндө дозум бар. Ошонун үйүндө высокорослый гиляс бар. Өсүп турат. Ал эми менин бала күнүмөн дозумда ушул составыбыз менен барбайлыбы? Ошол жерден ошол бакты же кыркасыңды, ошол жерден наглядно көргөзбөйсүң бизге чүйлүктөргө. Аны кыркпай эле кой. Ошол жерден биз чогулуп туралы, мына могу жерин момундай кыркыла, момунтип ал сен айтмакчы асмандап кеткен да. Сизин түшүндүм ага? Мен кесип агроном. Бирок мен багбан эмесмин. Я агроном полевод. Мен мисалы үчүн өстүрөм буудай, арпа, жүгөрү и так далее. Кызылча. Ошону азыр мына жерде жаман турбайбы? Барып момуну тетигинде асмандатпай, гилястыкы мына туптур айтып атасыңар. Проблема номер 1 бул терүү. Ошону мына жерде мындай кескиле, деп эле көп болсо 2 күн убактын ары кетет. Момундай кескиле, мындай кылгыла деп койсоңор, биз аны кылып коебуз. Просто бир мындай жөн эле на пальцах эмес. Өсүп турган бак. Азыр мындайда туугандар, азыр мындайда буну Бек болот өтө көп көрсөткөн бак өстүрүү каналы бар да бунун өзү. Андан жакшы неме жетпейт экен. Жок, андан көрүп мына сен мына бир нерсе мындай түшүнгүлө да. Силер акем айтып аткан баа высокорослый дарак бар го баягы. Эмени аны мисалы үчүн азыр барып көрсөтүп, жестко бутап мына кичинекей эгерде болсо 1 жылды. Ошодон анын тарбиясын үйрөтөт да бул. Мына башынан башташ керек да аны. Азыр мисалы чоң даракты барып
Бергендерден ошону- бул тетиги досуңуз түшүнбөй калат. Бизде- Бул жок. жестко бутат. Жок, ал түшүнбөй эле койсун. Ал мисалы үчүн мындай да. Ал түшүнбөйт дагы. Жылда мисалы үчүн мен агрономмун да. Булардын түшүнүгүндө ал мисалы үчүн финполиция. Ал багбанчылык, талашчылык, агрономия деген окшо түшүнүгү жок. Анын биларманы менмин да. Жок, ушундай болуп атпайбы? Жылда чакырат. Мен багымды бутап бер депчи. Мен барып колуман келишинче бутап берем. Мына бу жерде специалисттер болуп, монтип мына Кудай таалам айдап келип алат да силерди. Анан ар бирибиздин үйүбүздө бак бар. Мына гилас менин үйүмдө да бар. Башка мен жантан бери ойлонуп отуруп, бул эң жакын мына азыр ушунча келгенден кийин баягы миң айткандан бир көрмөк дейт. Хорошо, biz азыр мындай кылайлы, бул жерде чогулушту доверсия этели да. Ошондон кийин практический занятия өтүп бер десе барып туруп. Ооба, барган келген. Кайчыбыз бар. Бар жобуз бар. Баргандан келгенге чейин көп болсо бир жарым саат убакыт кетет. Мен досума звонок этип, чалып согласовать этейин, ошондо туруп алат да. Каждый чогуу ишинеме. Жоқ, азыр туғандар, мен айтып отқан нәрсе, КЖБ деген нәрсе сіздердің иласыңардан ескі бақмен вообще екі башқа нәрсе. Жоқ, аны түшүндүм мен. Жоқ, түшүндүм, туура эле. Азыр барганыбыз менен деле азыр жерге мен КЖБни түшүндүрүп бере албайм енді. Себеби КЖБ башка нәрсе. Амалашууга кирип калат го. Бул жөнүнө барат да. Амалашуу өтөп коюш керек болуп атат. Булар жаңы бутап өстүрүш керек. Түшүндүк. Азыр ушул КЖБни до конца сиздерге аракет кылайлы. КЖБ тигилгенден баштап тарбияны бериш керек. Ага чейин жер, топуракты даярдаш керек. Ташкент айтып кетти. Биринчи жерди баккыла. Жер жакшы болсун, өсүүсү жакшы болсун. Эгерде КЖБ жакшы биз айткан максатта өсүп бере албаса, анда биздин неме бузулушу мүмкүн. Кийинки жылга калып калышы мүмкүн. Себеби бир жылда 2 жолу, же болбосо 3 жолу бутаган учурлар кездешет. Мен YouTube каналымда барлары бар экен азыр бул жерде. Көргөндөр бар экен, түшүнбөй атам деп атасыздар, туура. Биринчи чү дегенде деле түшүнүп алыш кыйын. Качан гана өзүңүз бак кылып, ошол мен айткан технологияны колдонгондо акырын барып түшүнбөсөңүз, аны видео аркылуу түшүнүш кыйыныраак. Себеби мен өзүм дагы көрүп атып, анан кийин сурап атып, анан түшүндүм бул нерсеничи. Бул бир аз түшүнгөнгөчө кыйыныраак, түшүнүп алгандан кийин бул метод эң оңой метод. Себеби буга шпайлер таппайсың, зым таппайсың, башка нерсе кылбайсың, терүүгө оңой, ылдый. Ошон үчүн бул нерсени мүмкүн болушунча мен катар-катары КЖБ боюнча өтө көп маалымат койдум. 1 жаштан кантип кыркыш керек, 2 жашта кантип кыркылыш керек, жазда кантип кыркыш керек. Бул кандай кетип атат, ошол боюнча неме кылып келатам, үйрөтүп келатам. Туугандар, эгерде сиздерде ушул боюнча кызыгуу болуп, жамаатташып, биздин агросервис менен иштешебиз дей турган болсоңуздар, биз дагы кызыктарбыз. Биз эмне үчүн кызыктарбыз? Анткени сиздер ошол чоң жерде фура чыга турган болсо, биз ал жерге логистиканы курабыз дагы. Биз ошол өзүбүздүн технология менен өстүргөн гиласты өзүбүз кайра сатып алганга кызыктарбыз. Себеби биз муну чет мамлекетке чыгарабыз. Чет мамлекетке чыгарабыз дагы, эгер иштешебиз десеңиздер, биз ушул тармакта иштешкенге даярбыз. 5 жыл бою карап беребиз. Карап беребиз дегенде кандай эми? Баягы багып бербейбиз, неме кылып бербейбиз, айтып деп турушубуз мүмкүн. Анан ушундай консультацияларды берип турушубуз мүмкүн. Эгер 10 гектарлап биздин мынау чүйдөгүдөй чоң пайшык шериктештик менен иштеше турган болсоңуздар, ал жерде биздин дагы пай болот, ал жерде дагы мөмөнүн алышка биз кызыктар болобуз. Пайда да алабыз, кайра силердин өстүрүп берген нерсени биз өзүбүз кайра да сатып алганга кызыктар болобуз да. Жана кескен коюңдар, жана кескен боюнча мен группадан да сурандым да, ким кесе турган болсо, мен бекер жардамчы бар. Бирок эч ким эме кыла албайт да. өзү мындай да. Көргөзүкчү келмеди жагында. Мисалы үчүн мен 3-жыл бою багым бар да, 3 гектарга эккенбиз, бирок мындай эмесин билбей эле биз жөнө Алла каманат кылып диккенбиз. Биз бардык. Аке, биз бардык райондордо болдук. Дарактардын 99% туура эмес бутоо боюнча бизде вообще түшүнүк жок экен да. Биз келебиз дагы, мына мисалы үчүн мына көчөт, мына көчөттү отургузуп эле коет экенбиз дагы, анан кийин бул өсө берет экен да, өзүнчө эле дикийге окшоп эле өсө берет экен. Анан келебиз дагы, ой, өсүп калган турбайбы? Так, эмне кылайлы? Токтоп тур. Бул аба кириш керек деп. Анан бу жерге эмне
мына бири-бирине тийбеш керек деп кесеткенбиз. Анан узун болуп кетпесин деп кесеткенбиз. Анан кескенде эле жанагы команда келеткен да. Оп, шефке бутак керек экен дейт, анан бутак чыгара баштайт. Анан кийинки жылы келсек эле жанагыдан дагы үксөйүп турат. Анан кийин жестко бутайбыз дагы, анан дагы кетип калабыз. Анан булар дагы өсүп баштайт. Мисалы үчүн бирди кессең 3 чыгат, 3-нү кессең 18 чыгат, 18'di кесе турабыздан 72 болуп эле шыпыр болуп жатып калат. Жок, мындай экен да. Муну деген эң биринчи эмен гана штампты койгондо, мына штамп койгондо, мисалы үчүн мына өтө кыска кесиш керек экен да. Кескенден кийин анан скелет калыптанат экен да. Ушудан 3-4 бутак чыгарат экен. Ошону анан кийин бизгилер узун коюп койт экен да. Ошондо бир аз кыскараак койгондон кийин анан кийин ошону майда келип туруп, эки кулак, бир кулак болуп туруп, ошол жерден жашыл баягы камчы бутактардын эмеси чыга баштайт экен да. Мына ошолорду баягы жүн тергендей, кыл тергендей эме менен кол менен эле терип салышыбыз керек экен. Анан бир аз убакыт өткөзүп, уже мына иним айткандай август-июнь келет. Ошондо дагы бир сыйга терип салышыбыз керек экен. Мына ошондо камчы эмелерге шанс жок болот экен. Мына баягы биз коюп койгон скелеттен гана анан кийин ошол жерден түшүм чыга баштайт экен. Айтпаса только бутакка иштеп атабыз. Азыр любой бакка барсаң, ар биринен бир боодон камчы бутак алып атышат. Мындай боло турган болсо, бул только бутак бер деп атат экен, шеф деп эле только бутак бере берет экен. Анан бул айтып атат го, зеленый обрезкага көңүл бөлгүлө деп атат. Буну эч ким укпай атат да. Зеленый обрезка деп өтө иш чоң экен да. Мына эмелерде карликовый, полукарликовый бактарда иностранецтер экен. Алар кечке өзүнүн да перчаткасы бар неме. Мына чтобы алганда тарсы түбүнөн ала тургандай. Илешчек да, кармак эме кылган. Мына зеленый обрезка, мына эгерде биз бак кылабыз дей турган болсок, бизге агроном керек, биз окутпай атабыз, балдар окутпай атабыз. Мына азыр эң жаш агроном 50-ге чыкты. Эң жаш агроном 50-ге чыкты. Мына мен 50-дүм. Мына сиз 50-десиз. Эң жаш. Мен полеводмун. Полевод, садовод эмесмин. Бул садовод эмес, полевод. Бул эки чоң айырмада. Муну элдимар ойлойт, агроном болсо, бүттү агрономго. Андай эмес. Андай эмес. Бул плодовочный факультетте окуганда. Ооба, жок, мен именно дипломунда да жазылып турат. Агроном, полевод. Полевод деп. Аны эл түшүнбөйт. Болду, сизге эч кандай претензиябыз жок. Биз деген агроном боюнча кошумча алып кетем. Сокулукта Алымбек деген бала бар, таанысыңар, тааныбайсыңар, 100 гектар арнайт эппеди. Анан мен Кыргызстандан агроном таппай койдум дейт. Мен агрономду Латвиядан алып келдим дейт. Ошол жакта сүйлөштүм дейт. Бизде практически садовод жок. $50,000 Багбан жок да. Мына $50,000 айлык, эмне деген айлык? Азыр мен айтып атам да, эй, жаш балдар, мына быйыл бүткөндөр, мурда жылы бүткөндөр, ладно, 35-ке чыкса деле Измирге барып окуп келсе биоинженер болуп келет ошол. О биоинженер болсо өзүнүн направлениясы бар. Мисалы үчүн даракты караганы бар, капустаны караганы бар, дагы башканы бөлүп туруп эле мына өзүбүзгө Кыргызстанга айтып атам го, ар бир районго 10 биоинженер керек болуп атат бизге. Мына эгерде силер өзүңөр барып заочный бүтсөңөр да болот. Ооба. Мен, например, 55-ке чыкканда барып үй-факты бүткөм. Мына туугандар, мына азыркы ушул тапта бизде тажрыйба менен де билим жок да. Мына эгерде биз бакты отургузганы биз каражат бердик, Мына мисалы үчүн мен 1 гектарга $10,000 жумшадым, турдум. Анан кийин агроном келди, жана выездной агроном келди. Мисалы үчүн жол киресине, тиги бензинине, тамагына, мына ошол күнгө бир визитине акча төлөп берди. Ал келди дагы. Аке деди, мына деди бутай турган мезгил келди. Давай бутаңыз деди. Давай бутаңыз. Бутай турган мезгили келди, аке. Бутап коюңуз мынаны. Без Ушул эме кыла турган мезгили келди, давай бутай деди. Дарылай турган мезгили келди, дарылаңыз дейт. Ошол келет, агроном көптөгөн проблемаларды чечип берет эле да. Мына азыр да биз көчөттү алып атабыз. 350 сомдон алып атабыз. Эң арзан көчөт 350 сом, 340 сом. Кымбаты болсо 550 сом болуп атат, кымбаты. Ошол көчөттү биз өзүбүз жасап алсак болот экен мына жерде. Болгондо эмне керек экен? Маточник алып келиш керек экен Голландиядан. Семечки буйларга. Маточник алып келип, мисалы үчүн 200,000 маточник алып келе турган болсо, бир кичинекей эле акимчилик, бир аким да, мисалы үчүн. Алып келди, ошого бир биоинженерди салып койду. Тигиден
жылына 1 миллиондон көчөт чыгып турат. 1 миллион bir районго өтө жакшы көчөт да бул. Бергенде дагы ал деген 50 сом 60 сомдон эле түшөт экен ага. Мына ушуга аракет кылбайлыбы? Биз качанча ушу 350 сом, 400 сом, 500 сомдон көчөт алып жүрөбүз. Мына ушунун чече турган мезгил келди го. Биз сурап атабыз, элим, жардам бергиле, bir питомник куралы, келгиле 1000 сомдон салып коюңуздар. Мына bir питомниктин примеринде ошол жерде көчөт чыгып баштаса, экинчи питомникке акча жыйнаш жеңил болот. Биз деген бат эле 7 питомник коюп ала турган болсок, ар бир питомниктен 30 миллиондон жылына көчөт чыгып турат. Кыргызстан жыл сайын 2 миллиондон көчөт отургуза турган болсо, 10 жылда 2 миллиард көчөт отургузабыз биз. 2 миллиард көчөт, ар бир көчөт 5 доллардан да киресе бере турган болсо, биз деген 10 миллиард доллар ушул жашылчадан алып турабыз. Ошол ар бирибиздин чөнтөгүбүзгө түшөт, элге түшөт. Анан незот арзан тамак-аш болот. Тамак-аш арзан болот бизгечи. Сырьевой базар. Мына мисалы үчүн бир эле биз мына эт менен, нан менен эмеспиз да туруп бизге толтура витаминдер керек. Мына ошол витаминдер биз үчүн бекер болот. Бирөө айтып атат, мен дейт Өзбекстанга бардым дейт, душыкчылык кезде дейт. Бардым дейт, базар толтура жашылча жемиш, элдин бардыгы эле дейт. Чоң сумка менен ташып үйүнө апарып жеп атат дейт. Бизде андай болбой атат да. Бизде мисалы үчүн балаңа 2 килограмм алма алып бере албайсың. 100 сомдон 200 сом акча. Бизге деген миндальды качан көргөнбүз? Жээлекпиз миндаль мисалы үчүн. Туурабы? Фисташканы вообще көрмөгөнүбүзгө канча жыл болуп кетти, туурабы? Башканы айтпай эле коеюн. Мына ушул өзүбүздү хотя бы обеспечить керек да. Жүзүм жок бизде. Хурма жок бизде. Туурабы? Алма менен 50% араң камсыз кылабыз өзүбүздү. Алма менен. Бизде мына Кытайдан жылына 60 миллион долларлык курт жебеген бир алма келет экен бизге. Мына ошол жактан келип атат канча мөмө жемиштер. Элдердин бардыгы алып жеп атат ушунун бардыгын. Кандай бышык келип атат, не болуп атат? Ана өзүбүздүн огороддо өстүрүп, өзүбүздүн жерлердин бардыгын бак кылып, элибизге деген арзан продукт берсек болбой беле. Көрүп атасыздар, азыр мына шайлоодон кийин баалар кандай звинчиваться этип кетти. Туурабы? Май кымбаттап кетти. Эмне үчүн биз деген мына ушул биздин жетекчилик ушуга киргизбейт. Акимди чакырып, отур мына жерге. Канча кайрак жер бар элдике. Мына канча эл бар? Чогулт элди. Чогулту келди. Чакыр уна коммерсантты. Келди. Давай, бер элге. Неме? Семечке урук. Давай, эл сатып алат сенен, отургузат, сен күзүндө кайра сатып ал дагы ушундан май сыгып бер. Мына Өзгөн районунда Аталыктын бир заводу бар. Мощныйсы аябай мощный да. Болгону 3 күн 4 күн иштейт экен, сафлор түгөнөт, сыкканы эч нерсе жок. Завод турат канча миллион долларлык. Биякта дагы ошондой заводдор турат. Сырье жок сыкканы. Мисалы үчүн Аталык групп тынбай май сыга турган болсо, Ош область, Жалапат, Баткенди полный май менен прикрывать этип турат. Арзан болот, таза болот. Азыр биз ичип аткан майларды биз кандай май деп аталса, бул глицерин, бул май эмес. Бул вообще башка вещество. Буну ичип атабыз, употреблять этип атабыз, биздин боорубуз, өпкөбүз баары талкаланып атат. Аны бир текшерген бир инсан жок болуп атат да. Ошого туугандар мына айыл чарбаны көтөрмөйүн. Кыргызстан өнүкпөйт. Кыргызстан шайлоо өнүктүрбөйт Кыргызстанды. Кыргызстанды кайра келген президенттер же бир премьер-министрлер же депутаттар өнүктүрбөйт. Ар бирибиз өзүбүздө хозяйство кылышыбыз керек. Өзүбүздүн кичинекей участокты карап, ошол жерге бирдеме өсүрүп, ошол жерди пайдаланышыбыз керек. Пайдалангандан дагы органика кылып, ошол жерден таза өзүбүздүн ден соолукка зыян бербей турган мөмө жемиштерди чыгарып, биз ошол жерде элибизди багышыбыз керек. Ар бир киши, мисалы үчүн, Акай бизге жерди бөлүп берген. Сен ошол жерди иштетип, үй бүлөңдү бакканы, сен ошол жерде сага возможность берилди. Мына ошол жерлерибиз бош турат. Багарага 30 жылдан бери бара электер бар экен. Багара жерлер бар, кайракты. Көрө эле экен, 30 жылдан бери Багара жерине өтүп бара эле экен, баса эле экен ал жерде. Суга жерлерди эмне кылып атабыз? Биз не? Клевер, экспортсет, люцерна отургузуп таштап атабыз. Анан арпаны айдап атабыз, будайды не рентабельный иштетип атабыз да жерлерибизди. Мына ошол үчүн туугандар, багбанчылык эң баягындай кирешени көп алып келе турган тармактардын бири. Мына ошол үчүн багбанчылыкка өтүңүздөр туугандар. Багбанчылык бул эң кыргыз үчүн, кыргыздын жерине мындай формуласы туура келип атат да. Мына ошол баг отургузууга бардыңыздар, чакырам туугандар.
Ошого өтөлүк деп мына сиз күтүп атабыз. Машалла. Эми туугандар, азыр эми буга өтүш үчүн бизде кичине кыйынчылыктар болуп атат. Бизде илим, билим жок болуп атат. Ошон үчүн биз мына түрк туугандарга кайрылдык эле. Мына күзүндөсү кайрылып, сүйлөшүп, переговорлор болуп, ал жактан бизге мына Ош областына 4 Ош тарапка. Яна мына чүйгө 4 мугалим келмек болгон. Сүйлөшүп, бардык эмелерин коюп, уже мына болуп чечилип турган кезде анан эмне болду дебейсиздерби? Ал жакта баягы английский штамп менен бирдемеси чыгып кетпедиби? Пандемиясы. Анан невыездной болуп калды. Чыгарбайт экен. Ошо мекеме уруксат бербейт экен. Ошондон чыгарбай калып, анан келбей калды. Алар келгенде бизге эң биринчи эмнени үйрөтөт эле? Эң биринчи алар бизге поликарлик көчөттү жасаганды үйрөтөт эле. Биз өзүбүз поликарлик эң кымбат поликарлик көчөттү биз өзүбүздүн жерибизде өстүрмөкпүз да. И өстүргөндө дагы алардын технологиясы менен өстүрүп туруп, мына биз сураган эң жакшы сорттогу көчөттөрдү чыгарып бермекте. Бизде азыр прибой барбы үстү? Уже келди, бизде бар. Редчифтики бар, Golden Delicious бар, Granny Smith бар, Early Geneva, Galamaz, Pink Lady, Crispin бардыгыныкы бар, алмалардыкы. Подвой жок болду да, биз подвой чыгарып берет эле да булар бизге, подвой. 106 тамырды чыгарып бергенде биз жыргамакпыз да кыргыз. Ар бир мына мисалы үчүн областта бир жок эле дегенде 10 гектардан жер ажыратып берүүчү болсо, ар бир гектарга 1,5 миллиондон, 1 гектарына 150 миң көчөт, 1,5 миллиондон көчөт алмакпыз да. Ар бир областта. Бул деген башка мамлекеттерден биз зарыкпай калмакпыз да көчөткө. Бардыгыбыз өзүбүздүн көчөттө отуруп. Өзүлүк көчөп болот да. Ооба, матасник негизичи. Ооба, өзүбүз матасник алып келип биз өзүбүз көчөп болот. Анын үчүн деген бизге сонун адис керек да. Бул баягы көчөт ооруп кала турган болсо эң жаманы ошол да. Ооруган көчөттү элге таркатып беребиз да. Эмеде вирус болбойт да. Освобожден от вирусов клоновыйда негизи. Ооба, туура айтасыз, освобожден от вирусов. Но привой же не освобожден от вирусов. Да. Нам нужно, чтобы привой. Привойду алыш үчүн жактан, мисалы үчүн Турциядан келгенде эле өстүрүп ошону маточник кылсак болот да. Картан киши безвирусный аппарат алып келип. Зеленстройдун несменный агроном болчу. Агросервисте башка эме бар дагы, подвойлор. Чыгып туруп кутой экемен сөйлөшүп калган. Нам не надо турецких, бизде өзүбүздүкү бар. Только издеп табыш керек алардычы. Вот бул деген обиженный эме Зеленстрой аны. Мына туугандар, азыр эгерде биоинженер жок боло турган болсо, биз мына бул жерде бир известный көчөт чыгарган кишилер бар. Канча жылдан бери иштеп атышат. Ошолордун ошибкаларын кайталап калабыз да. Алардан көп неме чыгып атат да баягындай. Катачылык бар да. Эгерде биоинженер алып келе турган болсок, күчтүү, бирөө эле жетет. Алып барып көрсөтүп, эме кылып, үйрөтүп турса, биз жакшы көчөт чыгара алабыз да. Могу Таласта Мирзо деген бала бар го, ошо бакманчылык жүрөт го. Ошол Турциядан алып келип жүрөм деп айтат да. 4 түркүм бар дейт да, агроном. Семьясы менен ушу жазда алып келгенде эмеге жетишет дейт да. Сиз билбейсизби ал жактан? Биз Таласка бардык, биздин чогулушка алар катышкан жок. Мирзо деген бала да. Мирзо деген, таныбайт. Мен Должен менен сүйлөшүп коюн. Пожалуйста дейт. Чогулуш бүтсүн. Мисалы үчүн подвой клонный болот да, туурабы? Вирустан освобожден. Анан биз деген Турциядан алып келип атабыз да көчөттү. Ал привой болуп атпайбы уже? Ал дагы безвирусный алып келсек, экөөнү кыйыштырсак болот да, мисалы. Экөө анда безвирусный чыгып атпайбы ошондо? Ооба, экөө тең бири безвирусный чыгат, аны кыйыштырганда анан кийин баягы ортосуна келгенде клоновидный штампты басканда, ошол жерде биз адашып калат экенбиз да. Анан ошол жерде адашканда эле бул сильно ростойго тебирет экен да. Мына ошол инженер жасаш керек экен да ошону. Аны бизге үйрөтсө, мисалы үчүн 1-2 ай, 3 ай окутса, 2-3 баланы. Мировая селекция бар да. Мировая селекция кандай болот? Ошондо эле биз кайталай берсек боло берет. Болот. Кайсыгы подвой, кайсыгы привойго туура келет деген нерселер бар да бар экен. Ооба. Уже они изучили, уже готовый материалдар бар. Ошону алып эле коюп иштей берсек болот да. Ооба, иштей берсек боло берет. Эми мындай кандай десем, эми бизде азыр биоинженерлер жок. Анан ошон үчүн мына көп кишилер көчөт улап атышат.
Бирок мына чыгарган көчөттөрдүн сапаттарын көрүп атасыз да. Эгерде сиз айткандай баягындай жеңил болгондо бул малга чейин деген көчөт толуп кетиш керек эле да. Азыр бунун үстүнөн мына биз азыр сталкиваться этип атабыз. Бунун үстүнөн баягы бир 15-20 жылдан бери аракет кылып жүргөн балдарды көрүп атам да. Баары чыкпайт экен дейт. Жакшы чыкпайт атат дейт. Себеби бунун жасаган адамдар, прибойду жасаган, подвойду жасаган адамдар бир секретин коюп коет экен да. Айтпайт. Ошол жеринен биз айнып калат экенбиз да. Мисалы үчүн биздики окшошот экен. Кээбиркилериники 30% окшошот, кээбиркилериники 70%, но 100% окшоштук чыкпайт экен да. Ал үчүн деген ошол именно ошол кишинин өзүн алып келип туруп иштетишибиз керек. Мына ошондо биз кичине тажрыйба алып алгандан кийин анан ал киши менен беймарал иштесек болот. Биз ошо гөлдөн болобуз да. Гөлдөн болобуз. Анан биз ошол баягы кимдин эмесинен көрүп ошо килязга аябай кызыгып атабыз да. Киляз бакыр. Анткени бизде кечки күз мөңдүр да уруп келет да. Ошон үчүн алмага жана сиз айткандай сетканы коюш кымбатка түшүп калат экен да, аябай. Анан ошо киляз ошо калерованный алча тиксек дегенбиз да. 15 чокорунда жатканбыз. Азыр Бар да бизде, Далинкада. 15 гектарда жерибиз бар да. Азыр эми туугандар 4 гектар орус Далинка. азыр Сетка коюш. сөзсүз түрдө сорт испытательный бир иштерди аткарыш керек. 15 гектарга мисалы үчүн алчаны айдап алсаңыз, кокус болбой кала турган болсо, баандай акча күйүп кетет да. Мына бекеринен айтпай айтабыз да, 5 сотик, 10 сотик деп. 5 сотик, 10 сотик бак кылыңыздар биринчи. Аздан баштагыла. Кичинекейден баштап туруп, мына ошол жерден 2-3 жыл карагандан кийин анан кийин ушу көзүңөр жетет да. Мен кыла алат экенмин деп анан кийин аракет кылып. Негизи Ошчак деп майда, июнда бүтсө, киляс берилип. Чүйдүкү июлда бүтүп калат. Гөлдүкү эң акыркы гөлдүкү бышат да. Ошондо 200-250дөн кетет жана Далингада орустук. Эң акырында биздики бышат. Казакстан эле ташып кетет. Азыр мен бизде деген эң жакшы баягы койбой Сизин артка отуруңуздар, э? Биз гөлдөн болобуз, Чолпондан жанында Сарой деген айылдан болобуз да. Мурунку Курский да. Бизде эмнени алып кетет? Бизде аберкосту тындырбай келип туруп, жанагы тааныбай ошо жана келип туруп рефрижераторлорду коет дагы, аберкосту канча болсо да алып кетет да. Жөнүндө толтуруп алып кетет, сразу алып кетет. Анан ошо килязды алып кетет, килязды биз ошо курортниктерге эле сатабыз. Анан үчүнчүсү грушаны. Грушаны кандай терсең ошондой алып кетет да. Анан жана сиз айтып аткан алма, тиги бул калып калат да. Ал кийинки азыркыга чейин сата албай турат. Ошо бизде аберкос, килез, карагатты самасы бар. Мына былтыр 500 сомго чыкты тура. Мен силерге айтып эле атам, силер мени укпай атасыңар да. Жок, угуп келип. Садан кетейиндер. Мына базарды аныктап алгыла. Мына мисалы үчүн азыр мына бир эме бар да. Бир эки атты дейли, выбирать эттик. Бир ат бар, азо, миндирбейт, тиштейт, тепкилейт сеничи. Бирок ошондой эле ат бар, бирок ал деген миндирет, жоош, анан кийин сага мына ошо азо атты мингени аракет кылбаш керек. Туугандарым, ал ден соолукка деген не зыян. Жыгытып коет, эметет. Мына силер алчаны азыр минем деп атасыңар да, алча миндирбейт ат силергечи. Силер эмне карагатты минип атасыңар, ошону карагатты мине бербейсиңер. Карагат жакшыбы? Болду, карагатты отургуса бергиле, сата бергиле. Анан мына алчанын азыр жакшы көчөттөр али бери келбейт. Турциянын көчөтү да түшүшү, али күмөн. Польшаныкы да түшүшү күмөн да. Бирок карагатты бизге түшүп атканы биз көзүбүз менен көрүп атабызбы? Бир ушуга акцент коюп туруп карагатты чыгара бербелиби? Кандай дейсиздер? Мына карагаттын басы, мисалы үчүн варенье кыла турган болсоңуздар, карагаттын вареньясы балдын басында Өзбекстанга кетип атпайбы? Карагат бүт бардык жерде өспөйт. Дүйнө жүзүндө. Ошого акцент коюш керек да ушуга. Системный кылыш керек да буну. Кеңешеликтер келип да. Анткени жана сиз айтып аткан ушу киляз бизге өсөбү өспөйбү, бул дагы вопростур. Вопрос, карагат түшүп атат. Өсөт байке. Карагат дүйнө жүзүндө эки жерде эле. Бул эмнеси жакшы? Поэтому ошо менен мындай да биздики. Биринчи карагат сатылат. Андан кийин алча кете баштайт. Өрүп кете баштайт. Анан эң особенный басымды могу летнийге жасаш керек. Сиз айткан летний алмадан. Анткени биздики санаторий бүт
пансионаттарга кетет ошонун баары. Летний чака коюп коюп эле сатууда. 50-60 сомдон сатат. А биз жалаң кышкын тигип алганбыз, кышында басып жатып турган азыр кетип 30 сом, 35 сомдон сатылып атат. Разница какая? Тиги 50 сомдон кетет жайында. И шабдалы. Сонун өсөт шабдалы деген сон. Шабдалынын жакшы сортторун алып келип отургузушубуз керек. Өзү дегеле кыргыздар бак эле отургузуу биз үчүн эң эме да, приоритеттүү вопрос болуш керек да. Биз мисалы үчүн казактар менен будай боюнча жарыша албайбыз. Алар менен арпа боюнча жарыша албайбыз да. Биз ошол бак кичинекей жерибизге бак отургузуп көп киреше алганы аракет кылышыбыз керек. Мына биздин ошол вопросту катуу коюшубуз керек. Анан кийин бөлүш керек да. Бардыгыбыз эле мисалы үчүн бир эле эмени отургузуп алгандан бизде пайда калбайт. Бөлүш керек. Мына Айыл чарба министрлиги тетиги картаны көрдүңөр, бөлүк турат. Тетиги картаны. Мына ушу картадай кылып туруп, биздин айыл чарба министрлиги отургузуп туруп, ушул жерге аябай талдап чыгып, өзүнүн специалисттерин жөнөтүп, так, мына жерге карагат аябай идеалдуу түшөт экен, момундай сорту түшөт экен, момуну отургузгула деп туруп, ошол жерге айыл башчыга чоң кагазды тапшырып кетиш керек. Мен мынаны отургузгун сен деп. Сен гилясты кылгын, сен өрүктү жасагын. Өрүктүн дагы моо сорту сага жакшы болот. И моосунда сен муну сатасың, момчадан сатасың деш керек. Анан дагы бир эме сатуу боюнча бизде чоң мүмкүнчүлүк бар да. 1 миллион кыргыз азыр Россияда жүрөт. 1 миллион кыргыз. Мына азыр ошонун ичинен акыркы эмелерге таяна турган болсок, бир 300 миңдей өзү жарандык алыптыр да, ошо тияктан. Российский жарандык алып, ошол жерде иштешип, анан ошолор азыр бизнес менен заниматься этип атышыптыр. Көп бизнес менен заниматься этип атыптыр. Бирөөсү строительный бизнесте иштеп атса, бирөөсү болсо магазин ачыптыр. Мына алар биздин товарларды потенциальный Россияга сатуучуларыбыз. Ар бир шаарда кыргыз бар, ар бир поселокто кыргыз бар. Мына ошолор менен байланыштырып, мына азыр Максим Баткенский деген бир инибиз бар Facebook'та. Ошол Москванын чак ортосунда зыңкыйган KG деген магазин ачып, ошол жерде Кыргызстандан чыккан бар жокту сатып атат. Даже бая адрашман неме бар, арча. Ошонон бери сатып атат тиякта. Себеби дегенде бул бир эле магазинде канча соода кылып, ошол биздин товар өтүп атат. Мына ушундай магазиндер 300 миң Россия боюнча ачыла турган болсо, биз эчтемебизди койбой бар жокту ошол жака сатып турабыз да. Чындап алып келгенде биз бар жокту бак кылып, ошонун мөмөсү аябай жакшы болуп, бардыгын терип алып, коромжу кылбай сата турган болсок, бир Новосибирский областты обеспечить эте албайт экенбиз. Новосибирский областы. Бул Москваны айтпай эле коеюн. Башка бир эле Новосибирский областты обеспечить эт. А мына неме боюнча Кытайга сатчы боло турган болсок, бир эле провинциясы биздин бардык өндүргөнүбүздү болгону 1 айга чыдайт экенбиз да. Анан уже 11 ай эчтеме бере албай калат экенбиз да. Өндүргөндө коркпошубуз керек биз. Өндүргөндө эми мисалы үчүн жалпы Кыргызстанды алып башта ортуштун кереги жок. Ар ким өзүнүн оокатын кылат. Бирок направленияны берип туруп, жакшы өстүргөнү, жакшы эме кылганы, мына биз багыт берип аткандан кийин ушуну пайдаланышыңар керек да. Мына биз силерге айтып атабыз, мону отургузгула, арпага караганда жакшыраак. Арпанын 1 гектарынан 20 миң, 30 миң, 15 миң пайда кала турган болсо, эгерде сиз баг отургуза турган болсоңуз, ошол багыңыздан сизге эң эле аз дегенде 300 миң сом киреше калат. Бул деген тетиги арпага караганда 10 эсе эффективдүүрөөк деп айтып аткандан кийин ошону карманышыбыз керек. Мына бизде кайракы жерлер аябай көп. 600 миң гектар кайракы жери бар. Кайракы жерлерибизге азыр мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги эмне деш керек? Кайракы жерлерди иштеткиле. Не кылыш керек? Мына көп жылдык чөптөрдү алып келип отургузса болот. Көп жылдык постоянно той орболот, тоyup болот. Мына топинамбурду эле отургуза турган болсо, не астында картошкасы бар, үстүн болсо жылкы аябай жакшы жейт. Ошону сорго, суданка, люпин, рыжик, амаран мисалга да. Ромикс деген чөптөр чыккан, жаңы новшество. Мына ушуларды алып келип туруп, ушул жакка сеип таштаганда бизде деген мал фермада отуруп калмак. Мал фермага кирбегендиги үчүн
Ар бир айылда 100 гектардан жер тозулуп атат. 100 гектардан жер тозулганда ошонун ар бирине эң эле аз кеткенде дегенде 100 миңден акча кетип атат. 100 гектарды 100 миңден эсептегилечи, 10 миллион сом акча чыгып кетти. Бул тосуш үчүн эле. А биз ошол 10 миллион сомго эмне керек болсо арыктарыбызды жөндөп, башка жакка иштетсек болот эле. А бул деген саясатты мына туура эмес айыл чарбада жүргүзүп аткандыгына байланыштуу. Мына азыр малыбыз дагы аралашып кетти. Башка мамлекеттерде ондай эмес. Мал зона бөлөк, жашылча зона бөлөк, багдарчылык бөлөк. Себеби дегенде мына багдарчылыкка жашылчалык аралаша турган болсо, жашылчанын зыянкечтери деген бакты талкалай берет да. Ал жакта башка дарылар менен себилип атат. Алар өлө турган дарыларды септи, жашылчанын зыянкечтери өлдү, жашылчага зыян бербей бакка бере тургандар бакка кирип. Ал жерде бизде талкаланды. Ошон үчүн бөлүш керек. Кадимкидей эле зонага бөлүп туруп, бул жакта малыңды кыл, бул жакта багыңды кыл, бул жакта болсо балыкчылыгыңды жаса, бул жакта полигодствоңду жасагын, бул жакта бакчабодствоңду жасагын деп бөлүп турган мезгил уже келди. Мына ушул мезгилде биз не өткөзүп жиберип атабыз. Мына саясатты ушундай кое албай атат биздин айыл чарба. Только ушул билбейм эмне менен заниматься этет. Такыр эле бир мындай эме жок болуп атат да. Мындай туураак бир жакшыраак иштер боюнча. Суроолор боюнча суроону бере бериңиздер. Азыр биз кошуп айтып бере турган нерсе бар да. Урматтуу туугандар, мен да тааныштырып коеюн өзүм. Мен атым Автандил, мен ушу Аламды районунун агрардык өнүктүрүү башкармачылыгынын жетекчисимин. Бул Абдулла Ташевич бак тегиш керек деп абдан туура айтып атат да. Бак тегиш керек, биз толук аймакпыз. Биздин 4% жерибиз Айдоянтта, калган баары тоо, жайыт. Анан эми жерден бир эле нерсе да, ушу араңыздарда Түштүк Кореяда обязательно болгондоруңар бар болуш керек. Түштүк Кореянын адырлары, тоолору, бүт баары бир бош жер жок да, бүт Токойдо. Бүт Токой. Бир биздин адыр тоолордун баары ээн жатып атпайбы? Ошонун баарын 1 квадрат метрди калтырбай Токой бастырып салган да. Муну адамдын колу менен кылынган Токойда. Муну жөндөн жөн өзү ал өсүп калган эмес. Мисалы үчүн нарын тарап, көл тарап, мына боомдун ичи нары кетсек, тияктан Каракөл нары Токтогулдун ичи Үштерек бүт эле жатпайбы? Ээн адыр болуп элечи. Актала, Кочкор, нары Жумгалды айтпай эле коелу. Суу самырдын ичи жатат баардыгы. Муну 1961-жылы мен силерге айта кетейин, Түштүк Кореянын аянты 97 миң эле квадратный километр. Ага салыштырмалуу Кыргызстандыкы 200 миң квадратный километр. Биздин в административдик границах. Биз Абдулла Ташевич айткандай 6 миллион 300 эле калк турабыз. А Түштүк Кореяда 52 миллион бар. Батып жашап атышат. Биздин жарымыбыздай эле жерде. Бул Токой болуп калган себеби негизи Азияда 3 жолборс бар деп коет. Билесиңер да, мана интернетте бүт тарыхта бул Южный Кореянын президент Пак Чон Хэ ошонун бирөө. Сингапурдун өнүккөн өлкөлөрдө. Для сравнения айтайын, Түштүк Кореянын валовый доход на душу населения, при том, что 52 миллион 26 тысяч долларов на душу населения. Салыштырмалуу айткан Кыргызстандыкы на душу населения 600 доллар. Ошону 1961-жылы Пак Чон Хэ президент болгондо эки эле чакырып таштаган. Өзүнүн элине эки эле чакырып таштаган. Биринчиси апаларга, аялдарга кайрылганда, биз сырттан карыз албай эле болгон алтыныңарды чогултуп бергиле апалар. Ошону стартовый кылып, дүйнөлүк биржага коюп, ошондон биз кыймылдап баштайбыз деп. Түштүк Корея итке минген кедей болгон. Итке минген кедей болгон. 5 тонна алтын чогулган аялдардан. Ошону менен булар башташкан. Бул биринчи чакырыгы. Экинчи чакырыгы ар бир инсан 20 түптөн
бактыкиле 10 жыл багып берилет экен. Бирок 10 жылдан кийин ошол бакты меники, мен бактым дебегиле мамлекеттик болсун, ортолуктук болсун, элдик болсун. 10 жылдан кийин мамлекет акчаңарды төлөп беребиз. $20 бир тигип 10 жыл багып өстүргөн багыңарга деп кепилдик берген. Ошон менен бүгүнкү күндө Түштүк Кореянын тоолору, беттери, адырларынын баары бүгүнкү күндө токойт. Кандай сон, не? Мына Азаматтар. Сиздин азыркы кылып аткан чакырыктарыңыз мен ассоциация болот да. Ошого окшошот. Анан 1969 жылы Пак Чон Хыны өзүнүн премьер-министри атып таштаган. Анын тарыхты билесиңер. Жөн эле ичип отуруп дос болгондо атып ташташкан. Мунун баары тарых. Рахмат. Тугандар, суроолор бергиле, акыры жооп беребиз. Өтө жакшы. Жана Гилясты мазмундуу айтып бердиңиз. Мындайдан кетип атпайбы? Бутакчы узун болупчу, жаңы чыкканда 1 жылдыкта. Ошону 1 жылда 3 жылдык кылса болобу? Гиляска болобу? Чүйдө 2 жыл жашка. Көчөттү 1 жылда 3 жашка чоңойтуп коюуга болот. Бул кантип? Бул филизин же болбосо мүзүү аркылуу көчөттүн жашын 1 жылда чоңойтуп коюшса болот. Бул жерде метод иштейт. Bizde 2 yaştan 3 yaşka çeyin düştükte bolot, bul jakta 2 jolu. Men bul jakta bagımды токмоктогу бакты азыр 2 жолу кыркуу болот ата жерде. Мореки Байкал куюп турсаңар 1 жылда. Байкалды биз колдонуп атабыз. 4 жылдык болуп калат. 1 жыл. Байкалды өтө жакшы, азыр эже өзү да айтат. Биз буну туалетке чейин колдонуп көргөнбүз. Буну жакшы тазалайт, жыт жок болуп калат, такыр. Бул жерде ушунчалык сонун кылып көптүрө берет. Кече Ташиевич айтты го. Аштай эле кылып берет микроорганизм үчүнчү. Аш жегендей жейт депчи. Рыхлый болуп калат да, борпоң болуп. Гиласты айтып атасыздар. Гилас бул күрдүү жерди жакшы көрөт. Азыр барып калсак көрөбүз. Гилас бул 100 жыл жашай турган өсүмдүк. Көп жашайт, 20 жылдан 100ге чейин. Подвойдон көз каранды. Анан гиластын азыр дүйнөдө 3000ден ашык сорту бар. Ар бир мамлекет өзүнүн бренди болгон гиласын өстүрөт. Кытайдыкы Чаңчунг, неменики Зира, Туркияныкы, Германия, Регина, Карена. Ар бир мамлекет өзүнүн гиластарын өстүрөт. Биздики болуп калган Чехословакиядан келген Воловое сердце деген гилас бар. Сабагы биринчиден узун, экинчиден дегустика деген нерсени сөзсүз гиласта маани бериш керек. Дегустика деген бул катуулук, тыгыздыгы. Андан кийин гиластын эттүүлүгүнө маани бериш керек. Эттүү гилас калибри чоң болот, сууну көп чогулталат. Мына ушуга маани бериш керек. Биз эгер суук жерде тойтектеп гиласты эгип, кечки сортун бышырып жеткирип, аны биз 2 жумага логистика камап, суутуп, анан четке жөнөтсөк, бул уже август момент келип калат. Августта гилас дүйнөлүк рынокто жок болот. Дүйнөлүк рынокто ээлей алсак болот. Чыртастар ушундай моментти алсак болот да. Бул рынок ачык. Азыр Өзбекстандан кабарыңыздар бар. Быйыл Южный Кореяга сатты, Дубайга сатты, Араб мамлекеттерине сатты, Англияга сатты, Францияга сатты. Булар бүтүндөй бүт дүйнөгө азыр уже бизден кыйналды далар. Кон сатып атат, калемпир сатып атат, шабдалы жеткирип атат. Бүт тармак боюнча азыр дүйнөдө 5-6, 10-дук катарга кирет. Биз бир гана нерсе менен киребиз, 9-дукка киребиз, болгон жаңгак менен. Алдагы аяктын жаңгагы, өзү өскөн жаңгак. Башка нерсе менен кире албайбыз. Эмне үчүн кире албай атабыз? Биздин кадам жайдан өстүргөн гилас каяка кетип атат дешиңиздер мүмкүн. Биз да өстүрөбүз. Бирок биздин дүйнөлүк рынокто бренд деген нерсени алдырып койгонбуз. Мадейин Кыргызстан деген рынокты алдырып койгонбуз. Эгер Москвада сиз сатып аткан болсоңуз, Өзбекстан деп туруп, ушул биздин Кыргызстандын гиласындагы айырга барганда Өзбекстан болуп калат. Ошол брендтин астында сатылат. Ошол бренд деген иштеп атат. Көрдүңүздөр, биз рынокто каяктан ошол нерсени биз иштеп чыгыш үчүн бизде көлөм болуш керек. Бир аймак, бир мөмө дегенибиздин себеби ошол. Биз азыр мына мурда немелерге көп барылат эле да, Союз кезинде. Союз кезинде выставкалар болот эле, анан мына Кыргызстандын
жетишкендиктерин алып барып ошол жерге көрсөтүп, анан сортторду көрсөтүп, анан ооз тийгизип, ошонун себебинен баягындай биздин базарыбызда жакшы жылыштар болчу эле да. Анан мына инем туура айтып атат. Азыр Кадамжайдын килесин кирет, эменин коммерсанттары келишет, заготовка кылат, эме кылат. Анан границадан өткөзөт дагы, өткөзгөндөн кийин эле уже Өзбекстан болуп калат дагы, тияка кетет. Анан мына биздин чернослив, кара өрүк. Кара өрүк дагы ошол Өзбекстандын лейбели менен кирип атат да. Анан биздин сушкаларыбыз, өрүктөрүбүз, кара өрүктүн кургагандары, биздин баягы жаңгак маңыздарыбыз, биздин балдарыбыз башка мамлекеттин лейбели менен кирип кетип атат да. Мына ошону различия кылыш үчүн биз деген баягы Made KG дегенди биз өзүбүз сүйүп жешибиз керек. Анан биз өзүбүз сүйүп жегенден кийин, элге мактагандан кийин, анан кийин чыгат да. Мына Өзбекстандын бир эле шабдалыны мактаганын көрсөңүз, бул деген почти бир мындай эпостой мактайт да. Бай шапталы бир келип калсын бул дүйнөгө дегендей кылып баягындай кечке ушул жөнүндө айтып беришет да. Кантип өстүрөт, кантип терет, кантип муздатат, кантип ысытат, баардыгын айтып беришет да. А бизде болсо мөмө мактоо жок. Бизде болсо туруп үзөсүн жейт болду. Кекиртектен өткөндөн кийин унутуп коюп атат. Башка жакта андай эмес экен да. Мына Кытайлардын чайын бир чай деп 1 миллион 300 000 доллар экен 1 килограмм. Биз деген айлана вообще бир областтын немесин баягындай өрүгүн токтосоң да анча чыкпайт да бизде. 1 килограмм. Туура? Ошол чайды айтып берейин. Ошол чай мындай экен. Бир эле провинцияда өсөт экен ошол чай. Ошол чай, жана сиз айтмакчы кымбат чай. Муну бир провинцияда өсөт экен. Кыз бала төрөлсө, көкөтөйдүн ашындагы абдан чоң той беришет экен. Себеп дегенде кыз бала кана ошо эрте мененки шүйдүрүмдө саат 4 менен 6-нын ортосунда колун тийгизбей этегине жанагы эмесин кармап алып эрини менен чогултат экен ошол чайдын жалбырагын. Кол тийгизбейт экен. Ошо 11 жашында кыз бала пенсияга чыгат экен. 11 жашында балакатка жетет да. Балакатка жеткенде кыз бала пенсияга чыгып, андан ары ошо кыз төрөлгөн үй ата энеси, бир туугандары менен наркы бүт турмушуна обеспеченный болот экен. Карабайсың бул алган айлык. Ошондо бир 4 жаш, 5 жашынан баштап баягы эс тарткандан ошо кыз балдар гана ошол чайды чогултат экен. Мына. Анан 1 300 000 долларга сатылып аткан жерде кыз баланын соответствующий айлыгы бар да. Ооба да. Туурабы? Ооба да. Ошонун артынан кыз баланы булар жөн эле эми шундук баркташат экен да. Анан 11 жашына жеткенде официально бул уже болду, балакатка жетти деп туруп пенсияга чыгарышат экен. Уже все, андан ары өмүр бою иштебейт дагы, окуйт, жер кыдырат, турмушка чыгат, бала төрөйт. Ушундай да турмуштар, булардын турмушу башка. Эме дагы карабайсың да. Ошол сиз айтып аткан гилястардын немеси, сорттору, мисалы кичине мындай түндүрөөк региондорго, мисалы көл жака жана кайсынысы кетет бизге кичине суугураак анан мындай эмерээк жака? Көлгө азыр мен кеч бышар гиласты сунуштап атам, бала үчү сунуштап атам. Сиздерде бахар деген гиласты бердик былтыр, бирок бахар бир аз жумшагыраак болгондуктан, саба кыскараак болгондуктан бул сиздерде экспорт жагы бир аз ойлондурат. Себеби ал бышкан моментте бизде бүтүндөй бышык болот да. Азыр биз түштүктө көбүнчө бахарга элди көбүрөөк өгүттүп атам, бахар тиккиле. Эл элдики гүлдөп, эми коро болуп атканда силердики бышат. Былтыр Новосибирскте 700 сомдонго чейин сатылды да бахар. Өзбектер биринчи жеткирди. Азыр ошого акцент койгула деп биз көп жерде ошону айттык, ташыйч менен бахар тиккиле эрте жетиштиресиңер деп. Сиздер мүмкүн болушунча көлдөбү, нарындабы, чүйдөбү кеч бышар сортко аракет кылышыңыздар керек. Бул ылдыйкы зона эрте бышар тиксин. Жогорку зона кечки бышар сортторду тиккиле. Бизде кечки эрте бышканды деле тиксек баары бир кеч бышат силерге караганда. Ошону Бак бишти бышат да. Ошону айтып Сизге мен көрдүкмүн. Вообще
эме Григорьевка, это садовый эмелер. Григорьевканы билем. Көлдүн бардык жерин билем. Сиз айткан чоң сарайда болгон майырдеги гиластарды билем. Почти түштүк түндүгү баарын эле айландым да. Григорьевкадагы абрикос бышпайт. Бышпайт. Ал чеки эле келет мага Григорьевкадан, бияка. Көп коробойдон. Көп боюнча. Бизде помидор бышпайт Григорьевкада. Эме көлдүн разный климаттары бар. Туура айттыңыз. Быша турган, бышпай турган. Например, көлдө Григорьевкада алма ашпурт, Малида карагат. Она Невадада бар, а түптө уже жок. Потому что түптүн топурагы карабы, баягы нымдуураак болот. Карагат. Поэтому силер карагат өстүргүлө. Ал дүнүйө жүзүндө эки жерде эле өсөт, больше нигде не растет. Мал менен акталарга помидор дагы дарбызга окшойт. Негизи бир эле немегечи көп басым жасабаш керек да. Карагатты тигиш керек, ладно, жарым гектар, 1 гектар ошого деле жетишсең гана, жете албайсың аны. Бирок гилясты да тигиш керек байке. 30 сотук болобу, 40 сотук болобу, 50 сотук болобу тигип коюш керек. Анткени бизде курортный зона. Курортный зонада бизде деген ассортимент болуш керек. Койгондо карагатың турат, малинаң турат, ежевикаң турат, тигиниң турат, жайкалмаң турат. Анан сизге айтайынчы, эме көлдүн бактары уже эскирип калды да. И они не модные, алмалар болуп калды. Аны деген колировка кылсаңар, мондай өсөт. Эме не надо корчевать туда-сюда, колировка. Менин атам жасап жүргөн колировка. Ну, Далинкада колированный же жанагы черешня бар. Бүт колированный. Наливкада эле модный болуп калды. Наливкада вообще нет уже нигде, кроме как көлдө. Больше нигде. Мына азыр силер баягы айтып аткан проблемага мен аябай көп түйшөлүп, көп ойлоном да. Мына эң эле негизгиси бизде эл бар, суу бар, жер бар, бизде мына ушул көчөттүн проблемасын чечүүгө көп аракет кылып атабыз да. Мына Кудай буйруп, Алла насип этип, аз күндөрдө Кудай кааласа, мына ушул өзүбүздө инвентор лабораториясы менен жакшы сапаттуу көчөт чыгара турган көчөткана болуп кала турган болсо, именно мына сиз айттыңыз го, наливка мода болуп атат деп. Привойду тигилерден алабыз, мына өстүрөбүз, отдельно өстүрүп, а подвойду бул жактан чыгарып, мощный подвой. Ошого улап туруп элге беребиз, чтобы эл дагы баягы өзүнүн сатып жүргөн клиенттери бар да. Бир эле мисалы үчүн Red Chief, Golden Delicious ушундай эмес, именно өзүбүздүн рынокко кете тургандарды дагы сапаттуу кылып чыгарып берсин да. Чтобы мындай сатканда баягы уялбай сата турган болуп биз дагы чыгышыбыз керек. Анан мына илдеттер менен күрөшүп атканда биз көп каталыктарды кетирип атабыз. Баягындай системный фунгицидтерди, гербицидтерди көп иштетип атабыз. Пестицидтерди көп иштетип атабыз. Ошонун бардыгы бизде калып атат. Өзүбүздө. Бул деген фильтр. Бул дайыма иштеп турат, бул топтойт. Фильтр, кир машинанын фильтри бар, машинанын фильтри бар. Ошондой эле биздин мына фильтрибиз, борубуз ошону постоянно кармап атат да. Бул толот бир күнү фильтр. Толгондон кийин уже аны тазалаш кыйын. Биз кир машина эмеспиз, биз машина эмеспиз. Биздикини алмаштырып койгудай. Шалтат. Эми мындай да. Вот мону запомните. Бул деген 1 жылдык көчөттү бир сезондо куюп жүрсөңөр, как положено. Ал 4 жылдык болуп калат да, 2-чи жылы уже байлап баштайт. Эми жаңгакты мен жакшы көрөм. Жаңгак мен коромдо өсүп баштады, мен куюп турдум. Он не двухстворчатый, он трехстворчатый болуп крупный вышел. Я первый раз в жизни видела. Менде коромдо эме иштеген. Вот Жалапаттын эме ореховодствонун орус кишиси иштеген селекционер. Ал мага айтат, жаңгактар 300 сомдон. Я говорю, ты что, жаңгактар 40 сомдон? Этот орехтер в россыпи деп. Бирөөнү алдап туруп алып келип тигишиптир да. Он не понял, что я мусульманмын и никогда не поменяю свою религию. Ал деген мен баптистке чак сүйлөйт да мени. И уруша кетип мен деген аны жаңгактарын эме эшекти байлап эле жездиктип онутуп койгум. Всё. И пошел вон деген. Нет, ну мындай нормально айтканымды түшүнбөйт да, ал баптистке эле мен эмете берет. Вот канча керек. Теперь смотрите, муну менен 4 жыл колдонсоңор, картаң терек
2 жылдык болуп калат. Норма. Түшүндүңөрбү? Муну кандай кылыш керек? Канча кылыш керек муну? Это давайте не будем сейчас это лекцияны бүтүрөлү, а потом там телефоны мои есть. На Уруктан телефондорду үйдөн алыңдар. өстүрсөк болобу? Горшочек. Чалсаңар мен индивидуально какой у вас место, где что мен аны айтып берем. Муну малга да, жерге да, адамга да Мен алып келиш керек эле. Көчөтүн алып келиш. Көчөтүн И помидор бышпайт. Серенковать эткеннен анан Апам шип берип анан кийин. Кай жерде?